Дагы бир жолу сиздерге чоң салам. Бүгүн бизде вебинар. Вебинардын аталышы туруктуу бизнес процесстер, алардын негизги тепкичтери. Бүгүн бизде мейман спикерибиз Зафирбек мырза Сулайманович. Зафирбек өзү жеке ишкер, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшмөкчү. NSI Textile деген тигичилик тармакта иштеген компания тууралуу айтып берет. Ондо биздин күн тартиби боюнча мен сиздерге биринчи пик ош жөнүндө биздин долбоорубуз жөнүндө айтып берсем, анан сөздү биздин Зафирбек мырзага берсек. Ондо пик ош жөнүндө айтып кетсек, бир жолу сиз менен текшерип койсоң, менин экраным көрүнүп атабы сиздерге? Ооба, көрүнүп атат. Чоң рахмат, урматтуу катышуучулар. Ондо өзүңүздөрдүн микрофонуңуздарды анан камераларыңызды өчүрүп турсаңыз болот. Ондо пик ош бизнес инновациялык өнүктүрүү борборуна куш келип сиздер демекчимин. Биздин долбоор жөнүндө айтып бергенден мурда мен сизге бир мисал айтып кетсем бизнес тууралуу. 10 жыл мурун Эко Хаус деген кичинекей мейманкана ачылат. Ал мейманканада 3-4 бөлмө меймандар тоскону берилет. Бирок өзүңүздөр билгендей, туризм тармагы Кыргызстанда жакшы өнүккөн сайын анан көп чоң тандыштар пайда болушат Ош шаарында. Ошондо Абдырасыл аке, бул мейманкананын ээси, ал өзүн сурап калат, кантип менин бизнесимди жакшыртсам болот дегенде, кеңешчилерге кайрылып, анан кеңешчилер айтышат, сизге кеңейтиш керек болот. Бул үчүн архитектурный план сыздырышыңыз керексиз. Бул архитектурный план, анан кийин барып гор архитектурадан уруксат алып салсаңыз болот. Ошентип азыр убакытта Абдырасыл акеде 30 чактай каналары бар, меймандарды тосуп жатат. Жана ушул жылы чоң алай кесилишинде Кытай тарапка жолунда Альпийский отельди куруп атат. Ушул жай күндөрү Орел и Решка мейман болуп кетишкен. Ушул жерде негизги айткан идеям, бул жерде кээде ишкерлер өзүнүн бизнесин өнүктүрүп, мен бизнести жакшы билем деп ойлошот, бирок сырткы кеңешке дагы көңүл буруш керек деген сөз да өз убагында. Ошентип, ушул максатта биздин пик ош борборубуз ачылган Бишкекте 20-жылы, Ошто 21-жылдын башында, Караколдо дагы азыр ачылып жатат. Эми кызматтар жөнүндө айтып кетсем, бизде 6 негиз кызматыбыз бар. Бул ишкерлерге акселерация программаларды уюштуруп жатабыз. Экинчиси бул ишкер кеңешчилер жана бизнес устаттар менен байланышты түзүп бере алабыз. Үчүнчүсү вебинарлар, окутуулар, бүгүнкү вебинар сыяктуу ушундайларды уюштуруп жатабыз. Төртүнчү, эл аралык таанышуулар, байланышуулар менен дагы биз байланыш сиздерге уюштуруп бере алабыз. Бул жөнүндө дагы сөз болот. Онлайн окутуу аспаптар дагы өнүктүрүп жатабыз. Жана эң негизгиси инвесторлор, демирчилер тармагын дагы өнүктүрүп, ошолор менен сиздерди чогулуш өткөргөнгө даярбыз. Азыркы программалар жөнүндө айтып кетсем, бизде бул жылдын башында жаш ишкер программасы өткөн. Одан кийин бизде мигрант ишкер программасы өткөн. 20-жыл өзүңүздөр билгендей, пандемия менен байланыштуу көп биздин жарандарыбыз кайра Кыргызстанга келген, ошолорго жардам каттары, окууларды уюштурганбыз. Азыр болсо бизнесиңди өстүр программабыз өтүп атат. Бизде 12 катышуучу жакшы окуп жатышат. Диагностика жөнүндө айтып кетсем, бул бизде жаңы аспап. Бул аспап ушу биздин программаларды ким өтсө, ошол бүтүрүүчүлөргө арналган. Бул диагностикада сиз бизнесиңизди диагностика аркылуу анан биле аласыз, кайсы жерди жакшыртыш керек, сатууларды кантип жогорулатыш керек, же өзүңүздөрдүн кардарларыңызды кантип чакырсаңыз болот. Вебинарлар тууралуу айтып кетсем, көп эле вебинар өттү. Мисалы үчүн ишкерликтин укуктук негиздери тууралуу сөз болгон. СММ тармагын кантип уюштуруу болчу бизде Сардор Салимов айтып кеткен. Замир Дүйшев бизнес план даярдоо тууралуу айтып кеткен. Кардарлар менен кантип иштөө боюнча дагы сөздү Гүлбайра бизге айтып кеткен. Юридик каттоо жана салык тууралуу бизде дагы Бакытбек айтып кеткен. Мурдагы жумада бизде ушу бизнестин тобокелдик жана ийгилик тууралуу дагы сөз болгон. Бүгүн болсо Зафарбек мырзага дагы сөз вебинар катары берилет. Эми эл аралык жана улуттук иш-чаралар тууралуу айтып кетсем,
биздин пик борборубуз Кыргызстандагы ишкердик дүйнө чемпионатынын расмий өкүлү деп эсептелинет. Эң жакшы жетишкендик бизде ушул Кулпуев академиясын билсеңиздер керек. Ушу 21 жылы биздин жардамыбыз менен $700,000 AV Frontiers'ten каржылык алып жатат. Ал эми улуттук иш-чаралар тууралуу айтып кетсем, бизде мурдагы жылы стартап Ош Women өткөн, бул айымдарга арналган, бирок айымдар менен чектелбей биз мырзаларды чакырып кеткенбиз. Пик команда жөнүндө айтып кетсем, бизде азыр үчөөбүз. Айдана Мадамбекова бизде коомчулук менен байланышкан адисибиз. Аяна Назарова биздин программанын жардамчысы жана мен программалардын менеджеримин. Суранычы ушу жазып алсаңыздар өзүңүздөргө, ушу Pik KG биздин вебсайтыбыз, телефон жөнүндө жазып алсаңыздар болот. Анан ушу биздин вебсайтта сиздер ушу социалдык тармактагы баракчаларыбызга шилтемелерди тапсаңыз болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ондо уруксат берсеңиздер, мен сөздү бүгүн биздин мейманыбызга Зафарбек мырзага Сулаймановго берсем, өзүнүн тажрыйбасы жөнүндө ушу бизнести кантип туруктуу процесстерин уюштуруш керек, анан анын негизги тепкичтери жөнүндө айтып кетсе. Урматтуу Зафарбек мырза, ондо сөздү сизге берейин. Сизде ко-хост бар, сиз экраныңыз менен бөлүшө аласыз. Чоң рахмат, Элдер мырза. Баарыңарга саламатсыздарбы, кандайсыздар? Так, канча киши? 32 киши экенбиз. В принципе, жакшы. Эми ушундай болуп калды, пандемияга байланыштуу 2 жылдан бери ушундай Zoom аркылуу, видео эмелер аркылуу ушундай болушуулар уюштурулуп калды. Бирок ыңгайсыз болбойт деп ойлойм. Эң башта тартынбай суроолор болсо чатка жаза берсеңер болот, мен окуп, пауза кылып жооп берем. Мындай азыр өзүмдү тааныштырып кетем. Анан убакыт жоготуп таанышып отурбайбыз, активдүү суроо берип катышкандар менен ошондо параллельно тааныша беребиз. Менде кыскача эле презентация бар, көп кыйнабайм. Эң негизгиси жакшы талкуу жүргүзүп, бири-бирибизден пайдалуу маалымат алмашып, мындай тажрыйба алмашсак деген максат. Эң мындай кандай десе, эрежелер айтканга чейин мындай өңжөдө айтып кетем, мындай профессионалдуу тренинг же тренер деп эч качан эметпейм. Мен көбүнчө ишкерлер менен мындай жашыраак уракта же чоңураак уракта, негизи эле баарыбыз ишкерлик чөйрөгө кирген болсок, жаш ишкер болуп эсептелебиз. Жаш ишкерлер чөйрөсүнө аралашып, тажрыйба бөлүшүү мен үчүн мындай ишкерликтеги бир чоң миссия да. Анан өзүмө ушундай жашоодо бир чоң миссия койгом, ишкерликти пропаганда кылуу, анан билим берүү жана ишкерлик бул Кыргызстанды алдыга жылдырган кичине бир кандайдыр бир салымыбыз болсо деген ойдо ушундай иш-чараларга катышканды жакшы көрөм. Азыр презентациямды бөлүшөм, ошол жактан баштайбыз. Так. 1 минут. Окей. Слайд шоуга кирсеңиз. Всё. Кыскача өзүм жөнүндө мен 29 жаштамын. Ишкерликте ошо 10 жылдан бери, 19 жашыман бери бир топ бизнес проекттерди баштап, бизнес проект дегенибизде көп түшүнүктөр башкача болот, эми ишканаларды баштап, ошо алектенип жүрөм. Түрдүү багыттарда иштейбиз. Эң негизги ошо студенттик кезден бери ошол жөнүндө көбүрөөк бүгүн айтып берем. Жеңил өнөр жай, текстиль тармагында иштейбиз, швейный тармакта иштейбиз. Андан сырткары билим берүү багытында да иштейбиз. Маркетинг жанагы аябай тренд болгон диджитал маркетинг багытында бир ишканабыз бар. Негизинен эле 4-5 ишкананы негиздеп, алардын бирөөсүн өзүм жеке операциондо жетектеп,
келем. Өзүм Жалал Абадтан болом. Чет өлкөдө Бельгия, Америка жана Туркияда билим алып, 2015 бери, ошо акыркы 6 жылдан бери Кыргызстанда айтып атпаймынбы, ошо жашоого чоң миссия коюп, ишкердикке ишенип, социалдык ишкердик деп коет, азыр ишкердик деп коет. Негизи эле ишкердик жана коммерция эмес, бирок башкача концепция менен салым кошуу, коомду өзгөртүү жагынан караганда чынында эле өзүңө мындай баалуулук таба алат экенсиң да. Ошол жөнүндө эле балким бир талкуу кылсак болот бүгүн. Кыскача ушундай 29 жаш, Жалал Абад, анан орусча мындай серийный предприниматель деп коет, ошондой мага аябай жаккан. Серийный предприниматель болгум келет, бирок бул жөнүндө деле өзгөчө бир талкуу кылса болот, себеби фокус өтө маанилүү бизнесте. Бүгүн мындай негизи эле бизнес процесстер, туруктуу бизнес процесстер дегенин себеби башында айтып кетейин. Көп тренингтерге катышасыңар, өзүңөр деле мындай активдүү бүгүн катышып атсаңар, демек силер башка тренингтерге катышкансыңар, бул нерселерди көп жолу уккансыңар. Мен өзүм деле бизнести баштаганда YouTube'дан чыкпайт эле, YouTube, анан түрдүү англис тилдүү, орус тилдүү сайттардан чыкпай көп литература окуп чыккам. Анан бирдей эле терминдер, ар жерде бирдей эле терминдер, бир идеяларды эле айтышат, миллиардер дагы бир идеяны айтат, орто деңгээлдеги ишкер дагы, профессионал тренер дагы бир идеяны айтышы мүмкүн. Бирок мен өзүм үчүн чыгарган бир кичинекей формула, ар бир ишкердин өз формуласы бар. Формула ошончо туруктуулук Кыргызстанда өтө маанилүү. Себеби бир күндүк ишкана, ишке ашпай калган жанагы статистика бар эмеспи, баары билген. Там канча 10 стартап баштаса, дүйнөдө 9 стартап ишке ашпай, ийгиликке жетпей калат деген. Ошо көп демотивация берүүчү статистикалар көп. Мындай аны уксаң, андай ишкердик кылбай, ишкердикке кирбей эле коюш керек экен, акча эле жоготобуз, банкрот болобуз, кредит алабыз деген маселелер көп. Ошон үчүн бул чындык, статистика алдабайт. Бирок башка жагынан караганда ишкер бир бизнес проект менен эмес, же мындай кыска мөөнөткө акча кыла коеюн деген максатта эмес, узак мөөнөттүк миссия менен туруктуулук издеп кирсе, туруктуулук эми мисалы үчүн көп жерден билесиз, финансы жагынан караганда бизнесиңерди баштайсыңар, өзүн актап чыкканга чейин, мисалы точка безубыточности деген бар, нольго качан чыгам, качан өзүн актап баштайт деген. Ушул баарын бириктиргенде ар бир тармакта маркетинг, финансы, башкаруу жагын караганда туруктуулук болмойюн, системалуу бир командалар түзүлгөн, өзүңөр деле эгер ишкер болсоңор билесиңер, жана one man show деп коет, мисалы үчүн бир киши өзү грузчик, өзү жетекчи, андай тепкичкер да өткөнбүз. Болуштан чыгып, системалуу команда түзүп, узак мөөнөттүк компания куруу бул өтө татаал миссия. Мен ага жеттим же башка бирөө жетти деп айтыш кыйын, биз баары дайыма процесстебиз. Ошон үчүн бүгүн менден пик командасы кантип атайбыз дегенде мен айткам, келгиле ошо туруктуулук жөнүндө кеп кылалы. Балким туруктуулук багытында кеп кылсак, ушул жакта дагы талкуу жүрүп, жакшы суроолорго жооп берип эметебиз. Ошон үчүн биякта кичинекей схемабыз бар. Мисалы үчүн жанагы көк менен жазылып турган идея келет, идея толтура. Менин досторум чөйрөсүндө күндө аш жегенде 10-15 идея сүйлөшөбүз. Эч бири ишке ашпайт көбүнчө. Ошон үчүн бир университетте мен бир профессорум айткандай, аудиторияда 200 киши отурсак, кимиңердин мыкты идеяңар бар, колуңарды көтөргүлө деген. Баары колун көтөргөн. Ким ишке ашырды дегенде эч ким колун көтөргөн эмес да. Анан мен ошондо сонун эксперимент деп көп тренинг өтүп калсам, мындай эмеде ошону практика кылам да. Чынында эле идея көп, бирок идеяны кантип ишке ашыра алабыз, аны кантип акча алып келе турган идея кыла алабыз, же коомго пайдалуу боло турган идея кыла алабыз деген. Андан кийин мисалы бизнес модель да ушулар жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн. Жеке өзүмдүн мисал негизинде сүйлөйм, жана теориялык Google, Tesla жөнүндө айтып бермей жок бүгүн. Бүгүн жеке өзүмдүн эле тажрыйбаман ушул жакта ушуларды жыйынтык кылып чыгарсаңар, мен абдан кубанам. Бизнес модель тандоо, мисалы үчүн, бизнес модель тандоо дегенде чоң терминдей болушу мүмкүн. Мисалы, оптом иштейсиңерби же розница иштейсиңерби? Магазин ачасыңарбы же өндүрүшчү болосуңарбы? Же базарда точкаңар болобу? Кандай бизнес модель аркылуу силердин идеяңар ишке ашат? Бул менин оюмча эң маанилүү. Ал тепкичкенди өткөндөн кийин, мисалы үчүн, каражат табуу, инвестиция аласыңарбы, карыз аласыңарбы, кредит аласыңарбы, бунун деле бир туура жолу жок. Сөзсүз түрдө бир дүйнөлүк ангел инвестор табышым керек, сөзсүз түрдө грант алышым керек дегендерден деле алыс болуш керек. Мисалы үчүн Кыргызстанда мен канча 3-4 жылда бир тренинг өтүп калдым окшойт региондордо. Көпчүлүк мындай туура эмес түшүнүктөр кирип калган. Мисалы үчүн, эгер мисалы эл аралык бир уюм келсе, демек бекерге акча берет, анан конкурска катыша калып ала коюш керек деген, бизнесте бекер акча деген болбойт. Мисалы үчүн, каражатты туура, каражат табуу булактарын туура табуу. Андан кийинки этапта аларды бекемдесеңер,
туруктуулукту кантип табабыз? Туруктуу, мисалы мен иштеген жеңил өнөр жайда текучка, адам алмашуу, мисалы кадрлар келип кетүүбүз аябай чоң деңгээлде өнүккөн да. Күндө алмашат. Мисалы ошол туруктуулук кантип киргизебиз? Кадр туруктуулугун кантип киргизебиз? Финанс дайыма карызга батып, карыздан бир шапканы жабып бүткөндө маселесин кантип чечебиз? Туруктуулук деген жана айтып кетпедимби? Аябай көп маселелер ачылат. Бирок бул жерде мындай 100% формуласы жок. Бирок изденүү жана ошо системалаштыруу маанилүү. Мисалы үчүн ушул тепкичтердин баарын өткөн ишкана бренд түптөп баштайт. Мисалы үчүн Шоро компаниясын алалы, Кыргыз концепт, мага жаккан компаниялар айтайын, Аталык, Шоро, Кыргыз концепт, 3 аябай жакшы флагман Кыргызстанда. Ошолорду айтсак, бренд түптөө этабынан өтүп, бренд түптөп, брендин күчөйтүп, ошол позицияны кармануу эмесинде да. Мисалы үчүн көп 100 000 деген ишкана бар, бирок канчасын атай алабыз атын? 3-4 же 5-6. Себеби ал компаниялар бренд түптөп, эгер чоң массанын акылдарына кирип эсте калган болсо, демек мен айтып өткөн этаптардан басып өтүп, туруктуулукка келген деп айтсак болот. Ошон үчүн бул кыскача, буну дагы бир 8-9 тепкичке, 15 тепкичке бөлө берсеңер болот, майдалапчы. Бирок мен негизги бир идея келгенде ушул тепкичтердин басып өтүп, өзүмө ушул ар биринин ичинен суроо сурап, суроолорго жооп табып, анан бир ишке киришем. Анан жана жашыл менен турганда, бул эми мисалы үчүн мен жеке өзүм үчүн маанилүү болгон жактар, мисалы суроо талап дейли, спрос на рынке. Суроо талап жаралганда, ошого жараша идея. Кээде суроо талап жокто деле идея кирип ишканалар ачылышы мүмкүн, жаңы ноу-хау, технологиялар киргенде. Бирок негизинен эле биз суроо талапка жараша иштейбиз рынокто, эркин рынокто иштесек. Ошондо кээде суроо талап болот, бирок аны жапкан компетенттүү ишканалар болбойт. Бул жөнүндө азыр бул айткандарымды түшүнөсүңөр, эмне себептен айтып берип аткандарымды? Себеби бизнес сферада бул эң чоң проблемалардын бирөөсү да. Мисалы үчүн швейныйда суроо талап 10 эсе, 20 эсе көп да эмеге караганда, предложенияга караганда. Себеби ишканалар жетишсиз, анан чынында эле чоң суроо талаптар жаба албайт. Анан кийинки мисалы үчүн сатуулар, продажи. Көбүнчө биз көз жумуп мындай көңүл бурбаган жагы Кыргызстанда кичине өнүкпөй калган экономикаларда негизи эле сатуулар өзүнөн өзү болуп калат деп ойлойт, же жандай базардагыдай ойлошот. Алсаң ал, албасаң алба деген сервиске да байланат. Бул көп маселелер бар. Мисалы үчүн негизи эле формалдуу расмий сатуулар түрүп, мисалы үчүн канча компанияда чоң отдел продаж бар деп эмете аласыңар? Өтө аз. Көбүнчө жетекчи өзү сатат. Өзү сатып жүргөн каналдарынан иштетет. Бул деле өтө маанилүү эме да. Мисалы биздин тармакка тиешелүү өндүрүш дегенде мисалы үчүн сөзсүз түрдө баягы фабрика же завод өндүрүш эмес же цех эмес, туризмде иштесеңер, билим берүүдө иштесеңер деле силердин өндүрүшүңөр бир продукт өндүрөсүңөр, аягында билим берүү продукту, ал деле бир өндүрүш процессинен өтөт. Анан акыркысы Кыргызстанды куткара турган, Кыргызстанга өтө маанилүү болгон бул экспорт. Эгер мен мисалы үчүн көп жылдар ошо ички рынокко иштеп көрдүк, ондогон бутиктер ачтык, аябай көп акча жоготтук, көп эметтик, бирок ички рыноктон көп акча таба албадык, анан өнүгө албадык дейчи эле. Биздин продукттун спецификасынан бул продуктка жараша деле эмес керек компанияга. Биз өзүбүздү тапканда ошо экспортко чыгып, чет өлкөлөргө, Казакстан, Россиядан баштап, жакынкы Европа өлкөлөрдөн Америкага чейин жетип барды биздин эмелерибиз, иштеген партнерлор, заказдарыбыз. Ошо экспортко чыкканда компаниябыз 2 эсе, 3 эсе өсүп баштады. Акыркы 2-3 жылда 5 эсе, 6 эсе өстүк. Аябай бат темптер менен. Мисалы үчүн, эми сфераңарга жараша, мисалы үчүн ошо сунуштай турган, булар көбү коркушат бизде экспорттон. Документациясын түшүнбөйт, кандай лицензияларын түшүнбөйт, негизи кандай текшер бар экен көп сурашат. Тренингден кийин көбү ошого кызыгат. Балким силерде суроо жаралышы мүмкүн. Биз кантип чыксак болот, кантип табабыз? Аябай жолдору оңой. Бул жолду көп компаниялар басып өткөн, бир гана ошол методикаларды, ошол ыкмаларды колдонсок, менин оюмча ар бир ушул жерде отурган кичинекей чакан ишканалар деле бул нерсеге жетиш оңой. Негизи ушул концепцияларды, ушул сөздөрдүн мындай алкагында бүгүн кичинекей талкуу жүргүзөбүз деген үмүттө мындай жаздым. Өзүбүз жөнүндө мындай айтып, мисалдын негизин айтып кете берем, анан ортодо суроолор болуп калса, балким токтоп суроого жооп беребиз. Биз эң башта ошол 19 жашыбызда Стамбул шаарында бир партнерим бар. Мен азыр 3 партнербуз, бирок
эң башка 10 жыл 9 жылдай эки эле партнер иштедик. Биз чогуу Стамбулда окуп жүргөндө эми Туркия бул текстиль боюнча аябай чоң флагман дүйнөдө. Ошондо биз мен өзүм эл аралык мамилелер факультетинде окуп жүрүп, партнерим адабият факультетинде окуп жүрүп, текстилге кызыгып калып, биздин оюбуз эми кичине башкачараак болчу баштаганда. Бизнесте мисалы, бизнес моделибиз башкача болчу. Биз ойлогонбуз, дүйнөлүк бренд кылабыз, модный фэшн бренд жасап, ошону дүйнөдө сатабыз деген ой менен баштаганбыз. NSI деген ат коюп, Туркиядагы фабрикалар менен 2012ден 15ке чейин Zara менен, Massimo Dutti, же ошо H&M менен иштеген чоң фабрикалар менен иштешип калдым. Эми кийин өндүрүшкө келип калганыбыздын себеби ошол болду. Ал жактан көп нерсе үйрөнүп көргөнбүз. Биз ал жакта аябай кызыктуу окуялар көп. Кийин кененирээк убакыт болгондо айтып берем, бирөөсүн айтып берейин. Биз мисалы үчүн эми жанагы өзгөчө 2014дөн баштап мындай стартаптарга, мындай жаш ишкерлерге аябай мода башталганда, биз өзүбүздү аябай ошо модный сезип, визиткалар жасап алып, чоң фабрикалардын ээлерине барып, приемдорго жазылып, визитканы берип, биз Кыргызстандан компаниябыз деп аябай мындай пафосный сүйлөшчүбүз да. Анан аягында канча заказ бересиңиз? Азырынча 250 штук футболка, 250 штук мындай заказ беребиз. Анан кийин өсөт заказдарыбыз дегенде мындай жылмайып койчу, себеби ал фабрикалар кийин биз таанышып, жакшы достошуп калдык. Алар Зарага бир тиксе 100 000 изделия тиккен фабрикалар да. Анан бизди көрүп, молодец экенсиңер, жаш экенсиңер, энергия көп экен деп эле колдоп ошо заказдарыбызды алышчы. Бул деле аябай жарык селф брендке өзүңөрдүн мындай таза ниет менен кылганда ушундай жол ачылат экен. Биз Кыргызстандан, дүйнөдөн ар кандай дизайнерлерди онлайн жалдап, биринчи моделибиз айтайын. Аларга онлайн эле дизайнер заказ берип, Туркиядан кийим тиктирип, дизайндарын жасатып, Кыргызстанда көбүнчө мындай этно мода болчу ошол жылдары. Ошол стилде, бирок урбан, этно-урбан деп коет. Мындай заманбап, бирок этно эмеси менен мындай көчмөн калктарга, Казакстан, Кыргызстан, СНГга багытталган бренд кылалы дегенбиз да башында. Бирок аябай ийгиликтүү болду. Биз башында ошо 2012-жылы бир кишилерди көндүрүп, аябай көп компанияларды кыдырып чыкканбыз акча сурап. Жанагы LCY22, Cotton деген компаниялардын совет директоруна чейин чыгып, биз менен бир профессордон суранып чыгып, анан эмне сунушуңар бар дегенде биз ушундай чоң компания болобуз, бизди сатып алгыла азыр деп сунуш менен барганбыз. Алар деле жылмайып койгон. Себеби бул мындай жаш балдардын кыялдары болгон да. Ошондо $10,000, араң $10,000 тапканбыз. Ошо ар кимди кыдырып жүрүп, бир 3-4 айда $10,000 табып, ал жерде экзит стратегия менен экзит деп коет, чыгып бизге $10,000 берип, 3 айда коюп беребиз, үстүнөн $7,000 коюп беребиз деген эме менен бир партнер алганбыз. 3 айда эмес, 2 айда биз $35,000 товар сатып, аны биз көбүнчө Кыргызстан диаспораларын колдонгонбуз. Италияда, Америкада, Facebook эми өнүгүп баратканда Facebook'ta товар саткан активный болчу. Facebook аркылуу аябай көп саткан, 100дөгөн, 200дөгөн. Онлайн үчүн бул көп сандар болчу. Азыр деле Wildberries'те иштегендер айта алат. Бир модельден 200-300 штук сатса, бул тыйындан 1 к 1 эмеси аябай жакшы да. Ошентип биз 2015ке чейин ошентип иштеп жүрүп, онлайн аябай көп эми адаштык көп. Өндүрүштө туура эмес пландоо кылып алдык. Бирок негизи 15-жылга чейин 3 жыл биз үчүн жакшы мектеп болду. Биз көбүнчө көп акча таппасак деле өзүбүзгө жеке. Бирок биз бекер MBA болуп калды да. Себеби көпчүлүк өзгөчө бизнес факультеттерге барышат, чет өлкө MBA окушат, биз үчүн 3 жылга жашоо өзүнчө бир MBA жасап берген. Анан 15-жылы окууну бүтүп, биз Кыргызстанга кайткан чечим кабыл алдык. Окууну улантпайбыз деп, ошо партнерим Южный Африкага кетмек, мен Англияга кетмекмин. Анан ойлонуп, биз үчүн эмне маанилүү, академик, Европада кыйын болуп жүргөнбү, же ишкерликке кирип, Кыргызстанга кайтып, өзүбүзгө результат көрсөткөнбү деп ойлонуп кайтканбыз. 15-жылдан баштап 17 жылга чейин Бишкекте биз 4-5 бутик ачып, орточо эсеп менен бир бутик ачам десең $20-30,000 кетет. Товар толтуруш керек, дизайн жасаш керек, концептуальный болчу. Биз концепция менен жасаган үчүн 2 жылдай ошол концепция менен иштеп көрдүк. Ал деле айтып атпайбы, Кыргызстандын ички рыногу өтө кичинекей болгондуктан, өзгөчө мындай жеңил өнөр Кытай менен конкуренцияга албай, бааларынан конкуренцияга албай, биз ал моделден көп тажрыйба алдык. Ритейл деп коет, эми ритейлда көп жакшы иштеп көрдүк.
Анан аягында ошол ушул жылдардан Туркияда оптом иштеп, фабрикалар менен иштеп, өзү ритейл иштеп көрүп, эме жыйынтыкка келдик. Ушул иштеп жүргөндө биз Кыргызстандагы цехтер, жана цех деп коет да биякта көбүнчө. Көп фабрикаларда эле көп эмес. Көп заказ жайгаштырууга аракет кылып, бир адашпасам бир 100гө жакын ишкананы таанып калдык да, биякта иштеген подвалдарда, дордойлордо кыдырбаган жерибиз калбаган, баарын азыр жакшы тааныйбыз. Ошондо ушундай жыйынтыкка келгенбиз да, өндүрүшкө кириш керек экен. Жеңил өнөр жайда потенциал көп. Бирок акыркы 30 жылдан бери 570 Lexus айдаган, шуба кийген, особняк кура алган швейный өкүлдөрү эч кандай өнүгүүгө багыт койбоптур да, мындай анализдеп көрсөң. Балким бул сфераны билгендер жакшы билет. Көбүнчө азыр көрсөтүп берем кандай иштейт бул модель. Көбүнчө ошо дордойго иштеп, массовкага иштеп, ошон үчүн да Кыргызстанда бул сфераны самопошив деп коет да. Себеби өтө начар качествода, жөн эле Кытайдан Мадина базары бар, бияктан товар алып сатмай да. Ошого кирип биз айттык, биз өндүрүшкө кирсек, анда биз башкача стратегия менен киребиз. Биз кийинки 5 жылда фабрика ачып, бир этаптан өтөбүз деген миссия менен киргенбиз. Ошо 2017-жылы кичинекей бияктан Бишкектен, Илбирстен кичинекей цех сатып алдык. Кичине чогултуп койгон акчабыздан. Ошо цехти иштетип жүрүп, азыр 2025 ошо 2012-жылы $10,000 болсо, азыр 2021-жылы бул оборот эмес, негизи жалпы активдерибиз $1 миллион өстүк бизчи. Эч кандай инвестициябыз жок, бул күнгө чейин кредит ала элекпиз. Өзүбүз ошол заказчиктер негизинде иштеп, оборотду өстүрүп, активдерди чоңойтуп, ошондой бир 9 жыл, 10 жылдын ичинде $1 миллион уюмга өсүп, азыр биз 5 жылдык деген планыбыздан, ошо 5-жыл болот эмки жылы. Январда буйруса, бияктан СЭС Бишкектен 500 кишилик фабрика ачабыз. Ушундай тепкичтердин басып өткөнбүз. Бул жерде аябай чоң эмгек бар, 24/7 иштеген күндөрүбүз бар. Эми ишкердик жашоо аябай кызыктуу болот, бирок аябай татаал да болот. Мен көбүнчө айтып коем, графигиң кандай десе, ой менде свободный график деп коем. Бирок свободный графиктин ичинде эркиндик жок дегендей. Ошондой. Биз азыр бөлүп айтып берем, мисалы үчүн өндүрүшкө келгенибиз себеби. Мурдагы модель аслында жашыл менен турат, мисалы үчүн. Азыркыга чейин бул модель бар. Эгер швейныйда жүргөн, аралашкан адамдар, ар бирибиз тууганыбыз швейныйда иштейт го. Негизи швейныйда жалпысынан 300 000 адам иштейт Кыргызстанда. Биздин сектордачы, бул отраслда. Бул орточо статистикада. Көбүнчө надомница болуп иштегендер көп, үйдөн тигет, бир $300 бир машинка алып, бирок надомница болгон киши татаал изделияларды же бир өзгөчө бир нерсе тиге албайт, жөнөкөй массовка тигиши мүмкүн. Анан орточо эсеп менен бир жумада 5000 сомдой табат. Үйдө отурган аял, көбүнчө аял кишилер иштеп калат бул сферада. 20 000 сомдой орточо эсеппен табышы мүмкүн. Цехтерде иштеп, чоңураак цехтерде иштеп, эметкен швеяларды алсаңар, бул ошо 300 000 кишиден канча долясын андай бөлүнгөн статистика маалыматым жок, бирок алар жумасына 10 000 сом, 7-8 000 сомдон 25 000 сомго чейин таба алат, швея болсо. Бул жерде бир гана швея иштебейт бул сферада. Ütүптө иштеген бар, жана бычкан адамдар бар, алардын айлыктары көбүрөөк, 30 000, 40 000 сом жумасына. Мен көбүнчө тааныштарга, туугандарга айтканда аябай таң калышат. Мен биякта гос жумушта же биякта жүрбөй сага швея болуп башым керек экен деп эметет. Бирок модель кандай? Цех бар. Цехтан бир ортомчу же цехтин өз ээси дордойго сатат. Өзүнүн же контейнери болот. Дордойдон бир ортомчу же түз эле бир тууганы, таанышы болсо эгер Люблино же Садовод базарларына алып кетет Москвага оптом. Анан ал жактан бир бренд өзүнүн эмесин чаптап же сатып алып, арзаныраак сатып алып бир бренд сатып алат. Ал бренд азыр акыркы трендтерге карасаңар, Озон жана Wildberries аябай өнүгүп атат. Мисалы ошо Wildberriesке жайгаштырышы мүмкүн же өз магазиндерди сатышы мүмкүн. Анан дүкөнгө келет, дүкөндөн кардарга барышы мүмкүн. Өндүрүштөн чыгып, кардарга жетип барышына ортодо жок дегенде 4-5 ортомчу бар да. Анан эмнеге буну айтып атам бул схеманы? 10 сомдон 50 сомго чейин калышы мүмкүн бир изделиядан. Мындай жакшы дегендечи. Бул арендасын жана турмушун же джип алганга кыйналып күнү түнү команда чоңойтпой, ээси, күйөөсү жана аялы экөө иштеп, балдарын иштетип иштесе, ошондой бир кандайдыр бир акча чогулта алат. Бирок бул жерде бул туура эмес болгон же 30 жылдан бери түптөлүп калган ушундай чоң бир сектор бар да бизде.
Мен бир эки изилдөөлөрдү караганыма жараша эң чоң сектор ошо агро сектор болсо, экинчиси жеңил өнөр, үчүнчүсү туризм. Кыргызстанда приоритеттүү болгон, анан чоң мындай көрсөткүчтөргө ээ болгон секторлорданчы. То есть экинчи чоң отрасль секторду айта алабыз да. Бирок Өзбекстанга былтыр Hugo Boss, Adidas'тар келди. Кыргызстанга андай бир дагы чоң бренд келе элек. Эмне себептен 300 000 кишиден бир дагы ишканада 2000ден ашкан ишчи жок да. Бар эми 3-4 ишкана бар, 1000-2000 кишиге чейин иштеши мүмкүн. Бирок андай масштабтагы фабрика же промышленный масштабта бизде бул сектор түптөлө албайт, кыскача айтканда. Эми жанагы айтпадымбы, суроо талап, эң биринчи схемада койгон суроо талап. 10 эсе көп деген ушул да. Бизде эле ошон үчүн темптери акыркы 2 жылда чоң өсүп кетти. Кытай жабылып, чоң мүмкүнчүлүк болду. Анан Бангладеш, Индияларда оон тараптан кысымдар жасалып, жаш балдардын эмгегин колдонгон үчүн биздин регионго багыт бөлүнүп, бурулуп атат да чоң брендтерден. Мисалы үчүн 2-3 жыл мурун манго келип кеткен, 1 миллион изделия заказ берген, эч ким ала албай койду биздечи рынокто. Баасын турат, келише албай. Ушундай эмелер аябай көп. То есть бул сферага кызыккандар болсо, эми сферанын рекламасы катары эмес, бир сферанын негизинде, бир багыттын негизинде мисал көрсөтөйүн деп атам да. Суроо талап аябай чоң, эч ким жаба албай. Эмне себептен? Биринчиден, рыноктун, базардын мониторинги жок. Эч ким өзүнүн дворунан, өзүнүн коросунан дальше карабайт да. Себеби өзүнүн ошол жумасына 1000 футболка тиксе, өзүнө чөнтөккө 50 000 сом калса ошого ыраазы, балким. Ушундай эмес бар. Экинчиси, билими, тажрыйбасы жетпейт. Себеби балким көрбөгөн, балким перспективаны келечекте көрбөйт, кандай эметкенинчи. Ошо экинчиси изилдөө жасабайт. Изилдөө деген, эми изилдөө деген Google'дан жазган менен чектелбейт да. Мисалы үчүн ушундай тренингтерге катышып билесиңер, менден аз маалымат алып, биз өзүбүз жеке изилдөө кылганда көп эл аралык жана көргөзмөлөргө барабыз, выставкаларга барабыз, товар менен барабыз. Эң башына барганда 4-5 эле кичинекей ассортимент менен барчыбыз, шылдың болуп, башка мамлекет Туркия, Италия бар турганда уят болуп, бирок үйрөнүп, мисалы бал секторунда бизде көп жылдан бери көргөзмө катышат. Текстилде кээде катышат, бирок мындай массовый көп эметпейт да, экинчи сфера болгондо караганда. Изилдөө жасабайт. Үчүнчүсү ноу-хау. Жаңы технологиялар эч ким киргизбейт. Мисалы швея түшүнгөндөр билет, примострочка, оверлок, 2-3 машинка позиция бар, алар 300-400 эле турат. Ошондон толтуруп алат. Бир серьезный заказчик келсе, мисалы бизде бир Россияда 150 сеть магазин бар, 150 магазин бар. Пальто, шубалар эметет. Алар бизди 1 жыл текшеришти. Ар бир швеябыздын соцфондун төлөйбүзбү, төлөбөйбүзбү, кандай машинкада иштейбиз, кайсынысы бузук, кайсынысы ремонтто, зданиялар өзүбүздүкү, аябай жакшы. Налоговыйды анчалык текшербейт да көбүнчө. Бирок биз уже тажап кеттик текшергенден. Иштебей эле коет окшойбуз дегенге чейин барып туруп чыдадык. Азыр аябай чоң контракттарга эметтик да алар мененчи. То есть бул жерде жаңы технологиялар киргизип, жаңы автоматизированный оборудованиялар көрүп, мисалы биз былтыр көргөзмөгө барганда $10,000 бир машинка көрдүм. Бул любой сферага тийиштүү да, мындай текстиль жөнүндө айтып атам. $10,000 экен, 5-6 швеянын жумушун кылып коет экен. То есть сен $10,000 бир машинка алып, автоматизацияга киргизсең, да, өзүн автоматташтырсаң, 10 выдачадан караганда бириктиргенде ошо 4-5 адамын $1,000 чейин алып коет айына. $5,000 төлөгөндөрдө машинканы алдым, $10,000. То есть ошондой жөнөкөй эле эсептер да. Ушундай нерсени изилдөөлөр жок. Анан эң маанилүүсү бул сферада сатуулар. Эмнеге? Адашпасам, жумада 2-3 киши сөзсүз чалат да мага. Мен Facebook'та аябай активный колдоном, көп жазам, Telegram'да жазам бул жөнүндө. Анан сен ошо Швеядасың, биз кредит алып эмеден дейт, банктан 20 машинка алып, үйүбүздү бир времянкасын бөлүп туруп, машинка койгонбуз, имаратта өзүбүздүкү, десем, заказ жок дейт да. Анан мен өзүмө бир чоң тезис чыгарып алдым. Машинка жана имарат бул эң мындай аз эле проценти да бул жумуштунчу, 10-15-20% эле. Адамдар эң маанилүү жагы деп ойлойт. Машинка эч нерсени чечпейт. Эгер сен заказыңар жок болсо, сбыт, каяка товар жөнөтчү, жагы акча айланчу, келчү жагы булагы жок болсо, анда бунун мааниси жок. Жөнөкөй идея, мындай айтканда аябай жөнөкөй болот, бирок көпчүлүк ушу мага чакат, менин жеке статистикам, баары эле ушул жактан эле эметет да. Анан банкрот болуп, эми машинкамы алып койбойсуңбу сен деп эметет. Сунуштар көп келет ушундай. Кызык да мындай, бул жана айтып атпаймынбы башта мониторинг, изилдөө, анализ дегенди жүргүзбөгөн бир кесип. Экинчиси, ошо сатуу жөнүндө түшүнүгү болбогон. Мен 2020-дан баштап сатуу отделин киргиздим, Швейкага себеби кереги жок болчу.
Анан бир жыл 250 000 сом зарплатный фонд менен жөн эле төлөдүм. Себеби бизде даяр, мисалы үчүн, эгер биякта отургандар азыр угуучулардан мен бизнес кылбайм, бирок бир нерсе үйрөнгүм келет, жашыраак эмелер болсо, кайсы кесип тандайм десеңер, продажист болууга. Себеби Кыргызстанда мыкты продажисттер жок. Продажист деген ошо сатуучу да, точкада саткан продавец эмес да, ошон үчүн продажист деп коет. Бул коммерческий отдел жетекчи, коммерцияны жүргүзгөн киши. Бир ишканада өтө маанилүү бир элемент. Бизде профессионалдар жок. Колл-центр эмес да, телефонго жооп берип коюп эмес. Бул стратегия түзүү, клиентти көндүрүү, клиент менен контрактты бышырып аягына чейин жеткирүү да, өндүрүшкө жеткирүү. Ошондой специалисттер жок. Мен студент болуп жүргөндө эл аралык сантехникалык буюмдар саткан фирмада иштегем, полипропиленовый трубалар саткан. Аябай чоң мектеп өттүм да ал жерде. Себеби сатууда биз күнү түнү Россия рыногуна сатчубуз. Бир клиентти мен атың Сергей дейсиң, орусча таза сүйлөйсүң, сатып көндүрөсүң. Челябинскте отурган биз директоруна чалышың керек. Ал трубканы албайт, секретаршасы өткөрбөйт. Хитрый жолдорун табып, аялы төрөп атат дегенге чейин барып, директорго чалып, директорду көндүрүп, ошол жака учуп барып контракттар түзчүбүз да. Ушундай профессионалдар керек. Даяр алайын десем, мен мисалы 100 000, 200 000 сомда төрөгөн даяр мындай адамгачы бар болсо, бирок жок. Ошон үчүн биз бир жыл сабыр кылып 250 000 сомдук зарплатный фондду 3-4 кишини өзүбүз өстүрүп атабыз. Мисалы үчүн өстүрүп, уже ал продажисттерибиз жакшы результаттар көрсөтүп баштады да. Өздөрү сатып, өздөрү клиенттер алып келип, эркин иштешет, эч ким кыйнабайт, андай 9-да кел, 6-да кет деген жок. Мындай башкача маданият менен эметип атабыз. Эгер ушул жана машинка алып, үй куруп алган эжелер, байкелер ушул нерсени түшүнсө, машинка алганына кереги жок да башында. Жөндөн акча табат. Бул жөнүндө мен өзүм эксперимент кылып көргөн, практика кылып көргөн абдан көп эмелер бар. Ошон үчүн эми бул швейный жөнүндө кеп кылып атам, бирок любой эле сферада эгер силер кайсы бизнес моделиңерде акча кайсы жактан келет, мен ошондон канча процент акча таба алам деген эсепти билбесеңер, анда рискке кирип, дагы эсептерди, дагы мониторинг, дагы изилдөө жүрүп киргизиш керек. Бул эң жөнөкөй ыкма да, эң жөнөкөй формула. Жанагы YouTube'дан эгер YouTube көрсөңөр билсеңер керек, Дмитрий Портнягин деген бир блогер бар, ошондон бир миллиардер сурайт да, сен маржаң канча депчи. Маржа деген жана тапкан пайдаң, таза пайдаң канча деп билбей коет. Кантип сен бизнесмен болсоң, өзүңдүн эсептериңди билбейсиң дейт да. Бул чын да. Себеби ишкер ар бир тыйынына чейин билет. Эгер өзү ошонун баарын ойлонуп, команда түзүп эметсе, мисалы үчүн швейныйда 30%дан ашпайт маржинальность. IT-де же башка сфераларда бул жакта мындай чоң маржинальность жок да, бирок массаво, количестводан алат, то есть объемдон алат. Ошон үчүн 30%, кээде мисалы үчүн моделине жараша давальческий иштесе 15% болушу мүмкүн. Биз азыр жаңы клиенттер менен жакшы көрсөткүчкө чыктык, 50%га чейин маржага чейин чыктык да. Себеби биз чоң брендтер менен иштеп баштадык. Ал жакта высокая маржа, чоң маржа, бирок жумушу да аябай татаал. Эми бул жерден дагы тереңирээк айтып кетерсе көп маселе бар. Мисалы үчүн швейныйда технический задание менен иштеген, дизайнерлердин командасын түптөгөн, конструкторлордун командасын, бул жерде көп эмелер, жаңы өзгөрүүлөр киргизип атабыз биз өзүбүздүн ишканада. Себеби биз мисалы үчүн ушу баары өзгөрүү менин көз карашымда жеткен, менин билимим болгон жакка жетип, мен быйыл потолокко жетип уже жаңы идея, анан фабрикага даярданып атабыз азыр ремонт кылып. Ал жака биз же Беларусь, же Бангладештен кыйын технолог алып келебиз жакында. Себеби биздин өзүбүздүн билимибиз жетпейт экен. Кыргызстанда чынында эле чоң фабрика иштеткен, управляющий тажрыйбасы болгон технологдор же управляющий менеджерлер жок. Ошондуктан биз чет өлкөдөн алып келмек болуп атабыз. Мисалы үчүн бул жакта мен Элдияр мырза менен да сүйлөшкөндө билим берүүдөн, туризмден бизнес кылган кишилер бар деп атат. Ушул эле модельди өзүңөрдүн сфераңарда ушунчалык маалыматка ээ болуп баштасаңар, демек силер сфераны түшүнүп, сферанын фанаты болуп, сферанын чемпиону болгону даяр боло аласыңар деген бир көрсөткүч да. Себеби мен жөн эле көздү жумуп алып, бир нерсе болуп калар, жакшы клиент келип калар деген бул эми базарда иштеши мүмкүн, бирок базардын дагы өзүнүн статистикасы бар. Биз дагы бир жакшы мисал айтып берейин. Биз февралда Москвага бир көргөзмөгө барганда, жана Люблино садовод деп атпаймынбы? Ошолордун ээси менен жолуктук да. Илиев деген үй бүлө өскөн миллиардерлер Россияда. Булар биздин ошо Кыргызско-Российский фонд развития кайрылып, Кыргызстандан швейныйда иштеген компаниялар менен жолугушалы деп сураныптыр. Анан биз барып, Отель Украина деген бар Москвада, ошол жактан жолуктук.
аябай мен таң калдым да, биринчи жолу ошондой чоң встречага барып, ошол киши мисалы үчүн азыр миллиард жаш бала экен, эми атасынын бизнес миллиардер, базардын ар бир проходимость, канча точкадан кайсы рядтан канча киши өтөт, кандай эффективность бар экенин дагы деле билет экен. Мен себеби мен монтип баштадым да, эми жашыраакмын да. Эми азыр Wildberries, marketplace'тер кирип атат, эми базардын заманы убакыты бүткөн жокпу деп сурадым да. Анан күлүп койду. Эми сен ойлошуң мүмкүн деди, бир доля рынканы кара, статистиканы карайлы деди. Ал сен айткан нерсе тренд, мода. Чында эле мода. Макалалар жазылып атат, ютуберлер чыгып атат, бирок чындыгы статистиканы караганда ошол эле маркетплейстерин базардан алып маркетплейске жайгаштырып атат. Биздин моделибиз өзгөрүп атат, бирок проходимость өзгөрө элек. Даже базар дейбиз, бирок базарда эле кандайдыр бир статистикага таянат. Дордойдо ушундай да, жакшы точкалар, минус точкалар, плюс нольдого отурасың, оптовый точкалар. То есть даже базарда ошондой. Биз эгер эл аралык же расмий чоң ишкана курабыз десек, биз сөзсүз түрдө статистикага ээ болушубуз керек и анализ жүргүзүш керек. Ошон үчүн кайсы сферага кирбесеңер, балким убакыт жоготом деп ойлошуңар мүмкүн. Мен биринчи 5 жыл бир тыйын акча тапкан жокпуз. Мисалы үчүн жалпак тилмен айткандачы. Эми акча болуп аттı, бирок студент болуп, кандай бир стипендияларыбыз болуп, бирок сабыр кылып жүрдүк, себеби биз ушул сферага ишенип, кандай көңүл менен кирип, бир миссия койдук да өзүбүзгө. Биз кирсек жөн эле акча табуу үчүн эмес, бир чоң чемпион болобуз деп кирдик. Чемпион болдукпу? Чемпион боло элекпиз толугу менен, бирок чемпиондук жолу менен кетип атабыз деген ойдомун да. Ошон үчүн эң биринчи өндүрүш, жана сатуулар деп атабыз, бирок өндүрүш жагына караганда продуктта эми өндүрүш деп атап койдум өзүмө туралап. Бирок продуктту маңызын чыгарып, туура түшүнүп, эмне продуктты кылып атасыңар, эмне үчүн кылып атасыңар деген миссияны, баалуулукту түшүнсөңөр, бул сатууда да жардам берет. Себеби мен силерге азыр айтып атпаймынбы? Мен бир клиент менен көбүнчө мындай жаш бала деп тоготпостук кылышат. Мен встречаларга чоңураак клиенттер менен, аябай крутой клиенттер барганда телефонда макул мындай эметип коет. Анан мен жарым саат сүйлөгөндөн кийин баа көпчүлүк айтат да, у тебя глаза горят. Анан ушул сфераны прям жүрөгүм менен жакшы көрүп, билгеним бизди ынандырды, ушул жакты. Сен конкурентиң, алардын 2000 шлеясы бар экен, бирок сен менен иштешебиз. Жеке өзүң жагып атасың деген. Бул деле бир стратегия да, сатуу стратегиясы. Себеби мен бул сфера менен погружен, мен жөн эле акча кылуу үчүн эмес, ушул мени ишендирип, то есть бул азыр дүйнөдө self бренд жөнүндө сүйлөшөбүз аягында, жеке брендти түптөө жөнүндө. Мисалы үчүн ушул менен деле алып кетет да. Мен бул жумуштун баарын бул кылбайт, бул бир кандайдыр бир элементи. Мен азыр аябай ишендирип туруп, анан эртеси күнү командам жок, айткан нерселерим жалган болуп чыкса, анда иштебейт. Бир күндүк эле нерсе болуп калат. Бирок бул деле бир өтө маанилүү элемент. Харизмасы бар лидерлер, харизмасы бар ишкерлер азыр дүйнөдө бир кандайдыр багыт берүүдө да. Алыска кетпейм, Tesla жөнүндө сөз кылбайм дедим, бирок Elon Musk бар да, мисалы үчүн, канча миллиардерлердин акчаларын ойлоп эметет, гер компаниялар такыр прибыль алып келбейт, бирок ушу келечекке узак мөөнөткө миссия койгон үчүн адамдар ишенет. Ушул нерселер эми көп нерсе айттым бул блогдо. Бирок кээ бир нерселер эсте калат деген үмүттөмүн. Өзгө эң маанилүү сөзсүз түрдө изилдөө, сөзсүз түрдө сбыт. Продуктту эми пландап аткандачы. Сбыт боюнча дагы мисалы жаңы модельдер бар. Дүйнөдө колдонулган жана ар кандай Kickstarter сыяктуу сайттар болот. Ал жакта продукт жок продукту бир прототипин жасап сатып көрөт жөн эле. Мен өзүм кандай кылам, бир жаңы нерсе кирсем Facebookка жазып көрөм. Аябай көп киши кызыгып эметсе, эми биз розница сатпайбыз, просто продукт кандай экенин текшерип көргөнгө ушундай ыкмалар деле көп жардам берет. Написалсачы. Кийинки эмеде аз 1 минут так. Кийинки блокто мен бул бири-бирине байланганын кечирсем, бияктан кийинки блокто сатуулар дегенде бул жерде мисалы үчүн өзгөчө блок менен алгандагы буга басым жасабасак көп иш жылбайт. Эми бири-бирине байланыштуу. Мисалы сегмент деген сөз деле тааныш болушу мүмкүн силерге. Сегмент бул биздин максаттуу аудиториябыз дейбизби, целевая аудитория. Кандай мен көбүнчө мисалы тренингде бир неметкенде
тапшырма бергенде сурайм да, өзүңөрдүн аудиторияңа айткыла десең, анан керектелер чыгат. Мен деген жалпы кыргызстандыктарга сатам. Менин клиенттерим, кардарларым жалпы кыргызстандыктар же жалпы дүйнө эли дешет да. Андай болуш мүмкүн эмес да. Себеби арзан баада саткандын башка клиенти бар, орточо баада, кымбат баада, эми жалпак тил менен айтканда. Сегмент тандоо өтө маанилүү. Мен кимге сатам? Мисалы үчүн мага көбү келет, сен базарга чыгып точка ачсаң, Дордойдон 5-6 контейнер. Жаман сонун байып кетесиң дешет да мага. Мен моделиме туура келбейт бул. Менин клиентим, мисалы үчүн же маркетинг, өзүбүз маркетинг жасаган үчүн билебиз, компаниялар келип айтат, байке, Инстаграмга реклама кылып берелиби сизде? Жаман сонун жыргайсыз депчи. Менин клиентим ал жерде отурбайт. Себеби менин клиентим LinkedIn'де отурат. Менин клиентим бизнес журналдар окуйт. Менин клиентим көргөзмөлөргө барат. Мен билем ал жерде каерде экенин менин клиентим. Ушундай чуйка эмес да, бул анализде эле, бирок өзүңөрдүн клиентиңерди табышыңар керек. Бул өзүңөрдүн клиентиңерди тапканга чейин балким давай там 5-6 сегмент менен иштеп көрөсүңөр. Мисалы биз бутик ачканда бир жолу продавщицабыз ооруп калып, өзүм чыгып калдым. Бир жаш парочка келип, кыргызстандык бренд экен, биз эми кыргызстандык бренд деген позиция баштабыз. Койчу, кыргызстандык бренд болбойт бул, о тиякта сонун бренд микске барабыз деп кетип калган. Аябай капа болгом да. Биз ушунча эмгек кылып, аябай качество эметип, ушундай адамдар бизди тоготпой турбайбы деп үйгө барбайбы катуу ойлондум эле. Демек менин сегментим эмес да ал. Клиентке капа боло албайсың. Кардарды сен тандаш керек. Ошон үчүн сегмент тандоо маанилүү. Эң башкы этапта сатуу жасагандачы силер холодный звонки деп коет, муздак чалуулар деп коет, колл-центрлер жасайт го. Туура келген, туура келбеген шалпыр саламатсызбы, бүгүн мондай акциябыз болуп атат, сетевой маркетинг депчи. Бул деле бир чоң стратегия, аябай энергозатратный стратегия, көп эмгек коротуш керек, көп акча коротуш керек. Бирок кичине акылдуураак стратегия бул анализдеп, алдын ала эксперимент, фокус группа жасап, продукту тааныштырып, бул азыр көп балким түшүнүксүз нерселер айтышы мүмкүн. Мисалы фокус группа дегенде силер мен 40тан жогору жашта болгон аял кишилерге сатам дешиңер мүмкүн. Аларды кантип текшеребиз? 100 000 аял киши бар. Алардын 10-15 кишисин тандап, аларга презентация жасап көрөбүз, сүйлөшүп көрөбүз, ой пикирин алып көрөбүз. Ушул сыяктуу стратегиялар жардам берет. Сегмент тандагандан кийин ниша деген, ниша боюнча деле мындай өзгөчө да 1 саат 2 саат сүйлөсө болот. Ниша деген биз рынокто болгон силердин ордуңар да, бош мындай боштук калып калган, рынокто калып калган бир боштукту ээлеп алуу да. Себеби мисалы үчүн фарм бизнеске кирсеңер, аябай мындай түптөлүп калган, ээленип калган рынок. Аябай түптөлүп калган рынок, анан ал бизнеске кирсеңер, аябай ниша табыш кыйын болот. Бирок нишасы сөзсүз түрдө бар, жок эмес да. Ниша дегенде кайсы модель менен кирем, менин конкуренттерим кыла элек нерсе же жетиштүү деңгээлде кылбаган нерсе да. Биз шейнига киргенде жашпыз дейм, көп акчабыз деле жок. Жакшы анализ дегенде мындай көпчүлүк айтып атпайм, жана мен жакшы көрөм ушу прототипти. Шуба кийген, Lexus айдаган, особнягі бар эжелер да көбүнчө. Булар өзүнүн клиенттери бар, акчалары бар, бекем турушат позициялары. Биз ойлодук, алар менен бир конкуренцияга кирсек, биздин же күчүбүз жетпейт, же ресурсубуз жетпейт. Биз башка логика алалы деп, биз сервис кылдык. Сервиске таянып ниша таптык. Биз мындай байкасак, мектеп формалары, анан униформа тиккен под ключ сервис берген компания жок экен, такыр жок экен. Себеби мындай да, шейниге барсаң, өзүң алып кел, тканин алып кел, моделин алып кел дейт. Биз айттык, биз дизайндан баштап продукттун чыгышына чейин баарын өзүбүз контролдоп беребиз. Биз жооп беребиз башкысы менен деп. Ушундай экспериментальный идея менен кирип көрдүк. Бир тыйын салбай, бир сезондо ошо 4-5 айда $50,000 чистыми таптык да. Биринчи жылы аябай таң калгам. Ошо 2017 жылы жаңы өндүрүш ачканда таң калгам, себеби такыр эле бош ниша болчу экен. Эч ким сервис берип, бул сферада клиент өзү кыйналып берчү экен. Клиентке кичине сервис берип, чай берип коюп, каталог жасап берип, онлайн эскиздер жасап берип койгон киши жок болчу. Биз ошо ниша табып, азыркыга чейин деле ошо нишаны бир команда бөлүп коюп иштейбиз. Биз уже мектептер менен көбүнчө иштейбиз азыр. Кыргызстанда жалпы жеке мектептер, Казакстанда Россиялык мектептер менен иштеш баштадык. Буюрса эмки жылы бир 100 мектепке чыгалы деп атабыз. Бир мектеп орточо контрактыбыз ошол $30-40,000 да. И ошол жерде жана 50% маржага чыккан ошол модель. Бул экинчиси. Үчүнчүсү бул байланыш, коммуникация. Коммуникация деген азыр баягы бунун санариптик коммуникация деп чыкты. Facebook, TikTok, Instagram ал жөнүндө отдельный блогто айтып берем аягында. Бирок негизи эле силер өзүңөр сатуу жасаганда өзүңөр брендиңер,
өзүңөрдүн ишканаңардын key messages деп коет англисче, эң негизги маанилүү байланыш идеяларын жеткирип турушуңар керек да. Силер кимсиңер? Силер жөн эле цехсиңерби же рабочийсиңерби же эң жогорку кызмат көрсөткөн ишканасыңарбы? Бул жаңы позиционирование дагы бул жерде бар. Бул эми ал жөнүндө азыр көп киришип айтпай эле коеюн, маркетинг, бирок негизи маркетингде сүйлөшсөңөр керек. Бирок негизи туура коммуникация кылуу. Себеби мен клиентим өзү түшүнүп алат, өзү билет болуш керек деген нерсени ойлобош керек. Клиентке дайыма жеткиликтүү маалымат жеткирип туруш керек. Ошондо бул баягы туруктуу берсеңер, балким биринчи жылы эч нерсе заказ бербейт, балким силерге партнер болбойт. Бирок ошо туруктуу болгонуңарды көрүп туруп, аягында чоң нерсеге жетишесиңер да. Ошондой. Анан сатууда бул коммуникация кыскача да, бул блогдо өзүңөр дагы кичине эметсеңер болот. Кантип эсептейбиз деген суроо да көп жаралат бул жерде. Кантип эсептейбиз деген суроо, мисалы үчүн, сатканда кайсы баада сатам? Бул клиент көп түшүнбөйт экен, кымбатыраак сатып алайынбы? Же арзаныраак сата койсом болобу? Арзаныраак сата койсом жакшыраак болот. Бул жөнүндө сонун мисал айтып берейин. Биз 2000 канчанчы жыл? 2014 болсо керек. Ошо Турциядан келип, биз адашып, бир чоң катабыз болгондо, биз сезонностьту түшүнбөй кийим чыгарганда, биз жайында 20 миң футболка чыгарып алып турубуз да. 20 миң футболка деген Кыргызстан рыногу аябай чоң объем. Биз жашпыз да, билбейбиз, Европада жүрүп 20 миң аз болсо керек деп туруп, 20 миңге тапкан акчабызды салып, мен ал жылы колумда ошол жаңы компьютерим бар болчу, фотоаппаратым баарын сатып жүрүп, 20 миң футболка чыгарганбыз, эмеге ишенипчи. Анан чыгарып Кыргызстанга алып келип саттык. 20 миңди сезон болбогон үчүн араң 2-3 миң саттык. Калган 15 миң, 17 миң канча футболка колубузда калып калды. Анан уже жана отчаяние башталды мендечи. Канча чоң акча жашмын, бир нерсе кылып сатыш керек деп, жана туура эмес сегмент тандоо, туура эмес эсептөө дегендердин мисалы да. Мен Жалал Абадка алып барып алып, Жалал Абадда базарда бир точканы алып туруп ошол жака коюп, өзү себестоимости алардын 500 сомдон болчу. Биз бияктан 900 сомдон сатчубуз. Мен ойлодум, главное бир акча чыгарып алайын, 350 сомдон сатам дедим да. Себеби базарда футболканын баасы ушундай экен. 350 сомдон сатып койдум. Аябай мыкты жасалган. Азыркыга чейин ошо калгандарын белек кылып беребиз көбүнчө. Анан кардарлардын 80% монтип карап турду. Ай, кымбат го, мен муну 200 сомго деле албайм деген эме алдым да, фидбек. Анда деле жаш болуп аябай капа болуп түшүнбөй, эмнеге андай кылып атат депчи. Себеби мен өзүмдүн сегментим менен чыгып кетип, такыр эле эсептерди кылбай, баягындай эмоцияга салып эле саткам да, сатканга аракет кылгам. Эч нерсе деле саткан эмесмин. Бир 2-3 миң футболка алып келип эметип, анан үйдө калтырып, туугандарга, досторго таратып эле эметтик. Бирок аябай чоң ката болгон. Биринчиден стратегиялык ката болгон, өндүрүштө биз сезонду түшүнбөй эле, планирование кылбай бат кирип салганбыз. Экинчиси, эсептерибиз жок болчу биздинчи. Ошо 20 миңди эмне себептен 20 миң? Эмнеге 10 миң эмес? Канча баадан сатабыз? Эми бааны койгондо биз кичине түшүнчүбүз, 1-2 там китеп окуп коюп. Бирок негизинен эле жалпы мындай чоң стратегиялык жок болгондуктан биз чоң утулдук да, чоң эмеден. Анан ошон үчүн эсептерди, мисалы үчүн, продукттун себестоимости бар. Даже силер акылы, мен эч нерсе чыгарбайм, эч нерсе жасабайм десең, өзүңөрдүн убактыңардагы себестоимость да. Мен 1-2 жыл мурун бир тренинг өтүп калдым, анан айтышты, сиздин 1 саатыңыз $300 экен дейт. Ошол бир эл аралык уюм. Айттым, жакшы экен, мен өзүмдүн 1 саатымды билип калдым деп, ошондон бери ошентип күлүп жүрөм. Мен 1 саатым $300 деп. Негизи эле ошол эсептер себестоимостун чыгарат. Себестоимосттон кийин уже калган силердин аппетитиңер. Мисалы үчүн 30% табасыңар. Же кээде силердин аппетитиңердин эмес, рыноктун диктовкасы бар. Рынокто 20%дан көп кое албайсың. Себеби башка конкуренттер бар. Сен жөн эле бере албайсың да. Көбүнчө эгер тендерге катышкан болсоңор билесиңер, тендерлерде конкуренттин кайсы баада бергенин билбейсиң да. Андан арзаныраак бере калайын десең, балким андан да арзан берген. Аябай сонун оюн да, мындай карта ойногондой. Ошондо билинет. Сен жөн эле мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кымбатыраак сатканга аракет кылып атасың же сенин белгилүү стратегияң бар. Сен андан арзан сата албайсың, андан кымбат сата албайсың. Ошол баа сенин жанагы рентабельность точкаң депчи. Ошон үчүн эсептер маанилүү. Бул боюнча көп ачык семинарлар бар, көп китептер бар, окуп, изилдеп, туура так эсептегенди үйрөнүш керек. Акыркысы бул жерде, бул блокто суроо талапты камсыздоо. Эми бул деген көбүнчө мен Россиялык клиенттерибиз капа болот да. Кыргызстанда силердеги бизнестер менен сүйлөшкөндө
любой нерсени кылам деген стратегияда турушат дейт да. Түрктөр деле ошондой бирок. Давай, сделаю дей берет дейт. Анан убактысы келгенде кылбайт дейт. Себеби түшүнбөйт. Кечигет заказдан дейт. Штрафной санкцияларга туура келет. Бизди подводить этет. Цепочкада баарын бузат дейт. Бул өтө маанилүү. Суроо талапты камсыздоо болгондо жана биринчи блокто өндүрүш продуктуңарга канчалык ишенесиңер, командаларга канча ишенесиңер, ошол жактар маанилүү. Сатылса сата бересиң. Мисалы үчүн, эгер үйрөнүп алсаңыз сатканды, бирок сөзсүз түрдө анализ, таяныш керек, кантип сатам. Мисалы чоң фабрикаларда сатуу отделы менен өндүрүш отделинин өзгөчө ортодо коммуникациясы болот. Биз ошону азыр түзгөнгө аракет кылып атабыз фабрикачыларда. Себеби өндүрүштүн планы менен сатуунун планы дал келиш керек. Ушул нерселерде же бытовой айтканда, мисалы тур фирмага болсо, болбогон турларды сатып алдап, кийин акчасы бересеге ойноп чыгам деп, майда чакан бизнестерде ушундай болушу мүмкүн. Же колуңардан келбеген заказдарды алып, бул имиджди, репутацияны бузат. Сатууларда эң маанилүү болгон бул репутация. Акчадан да маанилүү да. Биз кээде акча жоготконго да даярбыз, клиенттерге авиа доставкаларын төлөп беребиз. Эгер бизден косяк болсо, баарын төлөп беребиз, репутация маанилүү. Ошо репутациянын артынан жана кайра эле self бренд деп атпайбы, бул self бренд жеке бренд болсо, репутация бул ишкананын репутациясы жана өзүңдүн репутациясы. Репутацияны бузбасаң, анда узак мөөнөттө сөзсүз түрдө утасың. Репутацияны бузуп, по головам өтүп, ошол күнү балким 100 000 сом, 100 000 доллар таап калышың мүмкүн. Ва-банк барчы. Кийинкисине кайталанбайт деген көп тастыктоолор көргөм жашоодо. Ошон үчүн суроо талапты камсыз кылганда жакшы ойлонуп, жакшы пландап, жакшы анализдеп эмес керек. Кийинки блокто 3-үчү маанилүү блок бул экспорт жөнүндө сөз кылат. Рынок сбыта дейбиз да, ошо жандан бери сатуу, анан өндүрүштө баарын ушуга такалып атпайбы, каяка сатам, ким сатып алат, же каяктан акча булак акча булагын табам депчи. Кыргызстан айтпаймынбы, бул тезис, бул түшүнүктүү, баары бул жөнөкөй эле чындык да, баары билет. Кыргызстанда рынок сбыта өтө кичинекей. Кээ бирки продукцияларга жакшы болушу мүмкүн, бирок көпчүлүк биз аракет кылган продукция. Ошон үчүн Кыргызстанбы же дүйнө деген дүйнөнү тандаш керек. Азыртан эмнеге биз мисалы үчүн бир Калифорнияда отурган гаражда эле башталган компаниялар эмне менен айырмаланган бизден? Акыл эсинен эмес, амбициясынан да. Себеби алар үчүн дүйнө дайыма мындай кичинекей жерде көрүнгөн, кичинекейин ошону бизге эметип, ошого көндүргөн аларды. Ошон үчүн алар бир план койгондо Марсты багындырам дейт. Ошон үчүн алар ушул багытта кетет. Биз ойлосок, биз айтпайбы, бир Шуба, Lexus особнякка чектелип калса дайыма. Ошон үчүн ошо өзүңөр бул эми мен силерге азыр мындай көндүрүү максатта эле айтып атам. Бул жерде өзгөчө формула жок, өзгөчө китеп окугандын кереги жок. Бул жерде ички дүйнөнү, ан сезимди же жанагындай көз карашты кеңейтиш керек жөнүндө эле. Чынында эле мындай бир күн өзүңөр менен өзүңөр бир чай ичип отуруп, жарым саат ойлонсоңор, биз мындай кичинекей эле Кыргызстанбыз да. Анан канча деген мүмкүнчүлүктөр бар, биз пайдаланбай калабыз. Кээ бирки багыттарда биздин билимибиз, ресурстарыбыз жакшыраак болуп калат. Кээ бирки багыттарда биз чынында эле башка мамлекеттерге караганда күчтүүрөөк болуп, мисалы үчүн жеңил өнөр жайда Беларусь менен Кыргызстан эле бар да СНГда. Күчтүү базасы калган Советский Союздан бери. Өзбекстан эми жаңы кирип аябай чыгыр болду. Бирок Беларусь менен Кыргызстанды орустар аябай жакшы көрүп мактайт. Ошону биз пайдаланышыбыз керек, самопашив болуп калган. Аны пайдалангандын ордуна биз самопашив болуп калдык, имиджибиз. Рублинодон чыкпай калдык. Бул деле өзүбүздү чектеген. Бул эми жөн эле кооз мындай жакшы сөздөр айтып атат деп ойлобогула, биз мисалы үчүн ушул мага ушул ой келгенден бери мен бул жакта клиенттерге койгула рахмат деп жүрүп, аябай аракет кылып, көп акча коротуп, кээде өзүбүз барып жүрүп, сүрөттөрдө турат, мисалы үчүн CPM аябай жакшы выставка, Москвада чоң выставка. Бул жакта биз тиккен, биз эми көбүнчө аябай сложный изделия тигебиз, плащ тигебиз да, тренч. Биз материалы, пошив баары бирдей да. Биз тиккендин баасы 2000 рубль. Биздин жаныбызда турган павильондо Италиядан келген ошондой эле тренч 150 евро. Эмне себептен андай? Биз технолог эжебиз чогуу барган, айттым, чынар эже карасаңыз, биздикине окуп окшошпу? Мен эми технологиям түшүнбөйм. Ооба, окуп окшош. Ар бир шовторун карап чыкпайсызбы? Окшош дейт. Материалы баары окшош. Просто ал жерде Италия деп жазып турат, Made in Italy деп жазып турат. Биякта Made in Kyrgyzstan деп жазып турат. 2000 рубль 150 евро. Айырмасын эметсеңиз. Эми биз ушундай эмелерге барып, ошондойлорду көрүп, биз өзүбүздүн бааларды көтөрүп баштадык, качествону көтөрүп баштадык. Ошо рынок сбыта Россия бекем болгондон бери, анан жанагы схеманы айтып бербедимби беле, цех, дордой, анан эме. Биз ошол схемада
түз өндүрүш, түз клиентке, эми кардарга эмес, ошо брендке саткан схеманы азыр ачтык да өзүбүзгө. Көп жеңил өнөр жайда иштегендер менен бул билим менен бөлүшүп, көп консультациялар өткөрүп атабыз, тренингдер эмес, бирок жеке сүйлөшүп, цехтерди барып көндүрүп келгиле, ортомчуларды жок кылып өзүбүз эле иштейли. Себеби ошондо өркүндөйбүз, өсөбүз, и фабрикаларга айланабыз. Ошондо экономикага көбүрөөк салым кошобуз. Ортомчу деген өзүбүздүн ортомчулар эмес да, чет өлкөлүк ортомчулар көп жерде жеңип калабыз. Ошон үчүн экспортко кандай продукт болбосун, IT продукт болсо экспортко чыгаш андан да оңой. Глобалдык продукт жасаш. Яндекстин эле мисалын алгыла, Яндекс азыр канча ээлеп алды экен. Туризм продукт болсо Airbnb бар, мисалы үчүн билсеңер керек, мисалы үчүн квартиралар сдавать этет. Өзүнүн бир дагы квартирасы жок, бирок миллиардный компания, единорог. Ушул сыяктуу нерселерди бир гана кичине фокус менен киришип, изилдеп, сабыр кылып, чыдап үйрөнүш керек. Мисалы үчүн Швейнида ISO 9001 деген стандарт бар, бул стандарт менеджмент. Почти эч кимде жок. Эмне себептен? Кереги жок. Клиенттер талап кылбайт, көп деле муктаждык жок дейт. Бирок аябай кереги бар. Биз пандемияда жанагы баары маска тикпеди эле, биз сертификациядан өтүп, комбинезон тигип, Европадан бир заказ алып калдык да. 1 миллион комбинезон. Андайлар көп болду, бирок биз чынында эле жакшы клиентке чыктык. Ошо ISOбуз жок болгондон эле биз ала албай калдык. Аябай өкүндүм да, эртерээк албай, себеби биз фабрикага даярданып, фабрикага ISO алабыз деп жүргөнбүз. Мына азыр уже баштады, процессти баштап, буюрса ачылганда ISO алабыз. Мисалы үчүн бул оңой эмес, муну жасаш. Требованиялар аябай строгий. Андан да оңойрактары бар, мисалы лицензия, сертификаттар. Декларация соответствия деген болот. Зона ЕСтин зонасында любой продуктка берилет. Госстандартка барасаң, жеке лабораторияга бересиң. Эми көпчүлүк бербейт. Клиентти кыйнап эле, талап койбосо эле өзү эч качан эметпейт. Биз ар бир чыгарган изделияга алып баштадык. Эми бул лишний затрат. Мисалы үчүн $100, $200 ар бир кора төлөсүң, бирок узак мөөнөттү караганда сен историяң пайда болот, сен компетенттүү, белый, дагы бир эме, мисалы үчүн только белый иштейт. Серый, черный схемалар иштебейт экспортто. Себеби Россияда сделка кылсаң, российский Центробанк аркылуу өтөт. Клиент айтпадым жана, клиент текшерет. Документтерди көрсөтөсүң. Сен жөн эле клиент эмелериңе, жумушчуларыңа наличка менен акча бере коюп, бухгалтерия жүргүзбөй иштей албай каласың. Өзүң мажбур болуп калат экенсиң иштегенге. Бул деле жакшы. Анан маанилүү болгон кызмат көрсөтүү, сервис. Турцияга баргандар билет. Любой даже контейнерге кирсеңер деле бир отур, чай берет, жакшы сүйлөйт, сылык сүйлөп, алдап, по-любому бир нерсе алып кетесиң да, өзүң билбей каласың, бир нерсе сатып алганыңчы. Бул жанагы кичибейликке жемек эмес, бул чындап эле сервис. Жылдардан бери түптөлүп калган алардын сервис маданияты да. Бизде андай жок. Бизде сервис жактан мен ошол окуудан кайтканда көп шок болгом. Кафе, ресторандарда сервис аябай начар бизде. Орой мамиле кылат. Негизи эле көчөдө госоргандарда вообще айтпай эле койсо болот. Бирок мен бизнестер жөнүндө сүйлөгөндө да. Ошон үчүн сервис менен эле алып кетсе болот. Кээде продукттун, конкуренттин продукттун начарыраак болсо деле, сервисин бекемирээк болсо, ошо менен утуп кетесиң да. Ошон үчүн экспорттун текиштери бар. Таможенный оформление бар, брокер аласың, же таможнядан өткөзөсүң, кандай пошлиналар канча төлөйсүң. Бул маалымат баары эле ачык айкын бар да. Кичине копать этип көрүш керек. Бир консультацияга барып, бир брокер менен сүйлөшсөңөр, жарым саатта баарын айтып берет. Кагазга жазып алдыңар, уже билип калдыңар. НДС канча төлөнөт, ввозной НДС канча, кандай льготалар бар, зона ЕСте торговать эткен жакшы, Европага саткан жакшы. ВСП плюс деген бар, мисалы үчүн. Биз Европа менен соода кыла алабыз. Ошондой мүмкүнчүлүк ачылган. Бирок аны көпчүлүк пайдаланбайт экен. Биз деле ошону азыр изилдеп карап атабыз, кантип эметсек болот. То есть ошондой тепкичтерди дүйнөлүк багытта эметсеңер, балким бир айдын ичинде сразу результат көрбөйсүңөр. Бирок узак менен бир жылда сөзсүз, эгер жакшы тың болуп кирсеңер, ушу киришсеңер экспортко любой нерсе сатам депчи. Мен биякта жашыраак кыздарга айтам, тааныш кыздар балдарга. Силер даже компания ачпай эле, ошол турган компанияларга цех болобу, заводдор болобу, мен силердин продукцияңарды Европага чыгарып берем, Амазонго чыгарып берем, же Европага чыгарып берем деген ишмердүүлүк менен алектенсеңер, канча деген акча, канча деген мүмкүнчүлүк жатат. Биз ошо кайтканда Кыргызстанга кайтып бияктан калабыз деген бир чоң себеби партнер экөөбүз. Кыргызстан жана орусча непаханного поля много деп өзүбүзгө эми жаш элек да, вывод чыгарып, чындап эле ошондой болду. Биякта кайсы идеяны ишке ашырма, кылына элек болот, же толук кандуу мындай ээлене элек болот да. Ниша табуу оңой да Кыргызстандачы. Ошол эле чет өлкөдө конкуренция кылсаңар кыйынчылык көбүрөөк.
Ошон үчүн бул блогто айткым келген бир идея негизги сөзсүз түрдө кандай бизнес кылбасаңар деле экспортко багытталган бизнес кылганга аракет кылгыла. Өзгөчө жаңы баштаган болсоңор же чакан ишканалар болсо кантип өстүрөм, мен качан муну чоң компанияга айлантып алам деген суроолорго жооп ушул жерде. Мен ключигим ушул жерде табылды да. Себеби мен 5-6 жыл канча бияктан сатып көрдүм. Көп нерсе кылып көрдүм. Аябай креативный идеялар, креативден вообще проблема жок эле да биздечи. Проблема ошол туура багыт, туура сегмент табып, туура багытка мындай тургузуп алуу болчу экен да бизде. Акыркы бул деле бөлүшүп коюуга маанилүү деп ойлойм, команда. Себеби өзүңөр көбүрөөк акча табып калышыңар мүмкүн кыска мөөнөттө, бирок узак мөөнөттө команда менен бөлүшүп даярдабасаңар эч качан бир жыйынтыкка келе албайсыңар да. Мисалы үчүн мыкты адистер жок, жана продажисттер жөнүндө айтып кетпедимби? Мыкты продажисттер жок, мыкты технологдор жок, мыкты менеджерлер жок Кыргызстанда. Аз болсо деле. Дагы кандай негизи инженерлер жок, лаборанттар жок. Негизи көп эмелер, кесиптер жок да, себеби мугалимдер жок. Бизнестер ошондон кыйналат. Кадр эмеси болот, кадровый голод бар. Бунун бир жолу өзүңөрдүн кадрларын даярдоо да. Бул мен айткандай узак мөөнөттүк нерсе. Бирок кандай маселе? Даярдайсың, башка жумушка кетип калат. Андан коркпош керек. Соцпакет бериш керек, кызыктырыш керек. Себеби соцпакет деген тамак ашы, бизде эми бизнестерди мисалы үчүн эмелер, сотрудниктер, кызматкерлер жек көрөт. Бул бизнесмен өзүнүн чөнтөгүнө салып эле, жыргап эле жүрөт дейт. Бизнесмендер айтат, мен кыйнап атсам булар иштебейт дейт. Ошондой чоң конфликт бар да, классикалык конфликт. Бул конфликт чечилиши оңой, коммуникация, байланыш. Айтып берип, компаниянын миссиясына ишендириш. Биз ушул багытта иштейбиз. Эмне себептен буну кылып атабыз? Ооба, силер акча таап атасыңар, үй бүлөңөргө багып атасыңар, бирок андан сырткары Кыргызстанга салымыңар мондай, дүйнөлүк эме салымыңар мондай деп ушул нерселерди көрсөтө билиш керек, анан жеткиликтүү кылып коммуникация кылганды үйрөнүш керек. Мисалы үчүн биздин сферада көбүнчө жумуш акысы сдельная оплата да. Сдельная оплата канча тексең ошончо аласың деген бар. Билбейм, эмнегедир ошондой түптөлүп калган экен. И жума сайын төлөнөт да. Бул аябай кыйнайт биздичи. Себеби жума сайын кассаны кыйнаш керек. Анан оклад бар, айлык алган. Оклад кылып койсоң, өзүн акта. То есть бул жерде эмне чоң конфликт бар. Бизнесмен, жаңы баштаган бизнесмендер чоң суроо, буга канча төлөсөм? Так, коштадан сурайынчы, канча төлөйт? Бул 15 000 төлөйт турбайбы? Анда мен деле 15 000 төлөйм дейт. Тиги айтат, мен бир жумушта иштеген, мага минимум 20 000 төлөгөн, анда 20 000 төлөгүлө дейт. Бул туура эмес ыкма да. Туура ыкмасы бул киши канчалык пайда алып келе алат компанияга. Силер ал пайданы канчага баалайсыңар? Азыраак алып келе алса, анда ал өсүш керек. Көбүрөөк алып келип силер төлөбөй койсоңор, ал көпкө жетпейт анын иштеген. Команда эмес да ал уже. Ал убактылуу сотрудник. Ошон үчүн ошол жактар ойлош керек. Биз мисалы үчүн бизде көп швеялар азыр Польша, Россияга кетип атат да. 1,5 мың евро айлык төлөйт экен депчи. Ал акчаны бияктан деле табышат. Ачыкчасы. Бирок түшүндүрүш кыйын. Көп киши чыктан кетип аябай көп миграция болуп. Биз азыр адам аз болуп, вроде бы безработица, жумушсуздук көп, бирок бизде адам жок да. Ошондой парадокс бар биздечи. Бангладештен азыр алып келип атабыз швеялар. Буюрса жаңы документтер бүтүп, 1-2 жумада ошол пробный бир кичинекей санда 5-10 киши алып келип көрөлү деп атабыз. Себеби аябай мактап атышат, ал жакта көп фабрикалар жабылып, анан экспорт рабочего труда элдерди экспорт кылса, приветствуется, преференциясы көп экен да. Анан өткөндө бир милициядан 10-й отделден бирөө келип айтып атат, силер эмнеге өзүбүздүкүлөрдү иштетпейсиңер дейт. Айттым, байке, эгер өзүбүздүкүлөр болсо алып келиңиз, биз с радостью отургузуп бүгүн эле иштетебиз. Айлык акысы жок дегенде 40 000 50 000 табышат бизде. Давайте, жок болуп атпайбы? Чында эле жок. Ошон үчүн биз деле буну комплексно чечкенге, обучающий центр кылып атабыз, үйрөтөбүз. Бул узак мөөнөттүк решениялар да. Ошон үчүн бул силер ишкерди кыла элек болсоңор, кылып көрсөңөр сразу билесиңер. Менин апам комогу бар. Жалал Абадта мектептин жанында бир комог ачкан. Даже апам ушу проблемалар бар да. Бул продавец алдап келет, турбайт, бир күн иштеп коет. Айттым, ой, блин, чоң бизнесмен кичинекей, бир комогдун да проблемасы бир экен да. Бул деловая культура, бир иштөө маданият ушундай түптөлүп калган, жоопкерчилик, анан мисалы үчүн ишканалар договор түзгөндөн коркушат, соцфонд төлөгөндөн коркушат. Кой депчи. Иштеген кызматкерлер
мейли мен деле макул эмесмин, андай эмес. Газ договорду так жазыш керек. Менин жоопкерчилигим эмне, анын жоопкерчилиги эмнеде. То есть майда чүйдө жа юридикалык, анан менеджерлик аспекттер жок. Бирок айткым келген нерсе эме ушул жагынан кыйналасыңар. Бул баягы бир чоң эме да, препятствие, команда түзүү. Бул жана туруктуулуктун дагы айтып атпайбы, финансылык жагы бар, баягы өндүрүш жагы бар, сатуу жагы бар. Команда бул дагы бир чоң элемент. Ошон үчүн акыркы кылып ушуну кошпойдум. Ушундай насущный бытовой күнүмдүк суроолор бар да бул жерде. Так. Анан жеке бренд акыркы этапта эметейт. Мисалы үчүн коом менен иштеш керек. Клиент баягы сегментиңер эмес, сегментиңер дегенди айтпадымбы? Кээде силердин кардарыңар эмес, бирок баягы инфлюенсер жана нано инфлюенсер деген немелер чыккан да. Мисалы үчүн Самара Каримова таасири күчтүүбү же Бабур Төлөбаевдин таасири күчтүүбү деген суроону сурасаңар болот да. Бабур Төлөбаевдин Самара Каримовага жакын подписчигинин саны аз. Бирок кандай подписчик? Өзүнүн сегментине туура тапканбы? Бул Молбулактын же башка ишканалардын продажаларына же имиджине, репутациясына жардам береби? Эмне себептен кылат? Сөзсүз түрдө меценаттык ойлору бар, сөзсүз түрдө элге салым кошоюн деген. Бирок репутационный жагы да бар да. Бул баягы түз идея эмес. Бул мен атайын ушундай болсун, мени жакшы көрсүн элдер, менин продажаларым өссүн деген ойдо кылынбайт бул нерсе. Бул баягы аябай узак менен 10 жылдык, 30 жылдык стратегиялык нерселер да. Өзүңөрдүн сфераңарда адис экениңерди тастыктоо биринчиден. Нано инфлюенсинг ошол да. 20 киши гана силер таанышы мүмкүн, бирок 20 киши 20 банктын председатели болушу мүмкүн. Мен мисалы үчүн Facebook'та эки банктын председательдери жеке тааныша элек болчубуз. Көп жылдан бери окуп жүрүп, биз жерде көрүшүп калып, айт, "Блин, ойлоруң аябай жагат. Сонун нерселер жазасың. Кел сүйлөшөлүчү. Өзгөчө ошол жеңил өнөр жайга бир кредит ойлонолу сен менен чогуу" деп эметтик. Жазып жүргөн үчүн жана Руслан Акул деген режиссер бар го, Салам Нью-Йорк тарткан. Ал байке менен көп жылдан бери таанышпыз. Зафар, сен ушул эмеден жакшы адистигиң бар. Өзү билбейт кандай адистигиң бар экен. Бирок ошо Facebook аркылуу ушундай имидж түптөлгөндөн биз азыр ошо Швейни жөнүндө кино тартабыз дейт. Ошол жака консультант болуп бизге сценарий жазганга жардам берди. Макул. Ушул сыяктуу нерселерге аябай таасири бар. Же балким ООНдун бир эмеси же бир аябай чоң инвестицион компания окуп калат. Андай үмүттөнбөш керек, мени окуп калат депчи. Бирок эффекттер, пайдалуу жактары ушундай болот экен. Өзүчү мен акыркы 7-8 жылдан бери аябай активдүү Facebook эле колдоном. Азыр Instagram эметип баштадым. Себеби жаш деле немеси бар экен. TikTok'ту мисалы үчүн бизде жана маркетинг жасаганда TikTok боюнча көп заказдарыбыз бар. Түшүнөм, жакшы эметем, өзүмө көндүрө албадым эметипчи. Бул деле баягы натурага жараша. Телеграмда жакшы аракет кылдым. Мен өзүмө стратегия тандап алгам. Билим берүү жана бизнес жөнүндө жазам. Экөө тең бул сфераларды пропагандалоо максатында. Пропаганда дегенди позитивдүү жагынан айтып атам. Ошон үчүн кандайдыр бир Самара Каримова же Нурлан Насипке караганда бир ишкердин блогу 5000 подписчиги менен же 50 000 подписчиги менен андан да таасири күчтүүрөөк, андан да эффективдүүрөөк деп эсептейм да мен. Себеби аны точечно урат, өзүнүн сегментин билет, ишкерлер жакшы билет. Ошон үчүн көп ишкерлер азыр Тилек Токтогазиев деле алсаңар, мисалы үчүн, ал деле ишкер болуп таанылып, эми саясатка аралашып кеткенден бери балким репутация башка жакта, бирок ал жагын билбейм. Бирок ишкерлик жагын айтканда репутация түптөлүк мыкты болгону ошондой эле Facebook, ошо Instagramда эле болгон. То есть биз ал жактарды өзгөчө жашыраак, улуураак апаларыбыз, эжелерибиз эметет, койчу анын депчи. Бул андай болбой калды. Мурда ушундай болушу мүмкүн башында. Азыр революциялар болуп кетип атат мамлекеттерде бул платформа. Ошон үчүн биз бул платформаларды санариптик маркетинг дейбиз, санариптик байланышты пайдалуу жактарын, негатив жактарын жөн коюп, бизнеске пайдалуу, жеке өзүбүзгө пайдалуу жактарын колдонсо, эми бул үстүртөн айтып атам силерге. Мисалы үчүн мен Twitter'да отурбайм, Facebook'та узун тексттер жазам көбүнчө. Бир идеялар бөлүшөм, бир бизнес жөнүндө көрсөм, бир кандай көзөмөлдөрүмдү бөлүшөм. 200-300 киши бир алышып кетсе 500-600 киши там лайк басып коет. Ошентип кызыгып коет. Өткөндө Швециядагыдай шарт менен швей алабыз региондордон, айлыгы минимум 40 000 деп жазып бир пост жаздым эле аябай. Сонун кылып эмоция менен жаздым эле. 3 күндө канча 2000ге жакын адам бөлүшүптүр. Бул Facebook үчүн аябай жок көрсөткүчтөр да. Самара Каримовада мындай күч жок, Facebook'та айтып коеюн сразу. 2000 адам, анан канча жүздөгөн айыл өкмөттөр чалды,
анан жанагы эме чалды, Шыкмаматов министр инвестиция болуп турган, ошолор чалыптыр, аппарат президента чалыптыр, билбейм номерин каяктан тапкан, чалып давайте сүйлөшөлү, андай мындай мен азыр алардын эшигине барып тыкылдатып заявление жазып приемго жазылсам эч качан кирбейт элем. Бирок Facebook пост аркылуу өздөрү чалып, өздөрү чакырып. Ошондой нерселер, майда чүйдө нерселер, эми бул супер позитив, мындай мага чөнтөгүмө $1 миллион алып келип кой деп айта албайм. Бирок кичинекей кадамдар менен ушул нерсе бизнести түптөйт да. Өзгөчө бизнес жагынан айтканда, анан жеке брендке деле силердин сөзүңөр өтөт, бир отраслга таасириңер болот, бир секторго, бир багытка. Бул нерселер маанилүү. Анан эми такыр эле коммерциялык жагынан айтканда, бир клиентиңер бул жанагы эме деп тааныса, компанияга ишеними артат, репутацияңар бекемделет. Ошондой. Так. Жалпысынан ушул эми 1 сааттык, 1,5 саат презентацияга көп нерсе батырыш кыйын. Дайыма диалогко ачыкмын, бир дискуссия кылып, азыр деле суроо жоопту талкууласак болот, андан проблема жок. Эми зеригиштүү болбоду деген үмүттөмүн. Жакты деген үмүттөмүн бүгүн презентациябыз. Кыскача, кыска нуска, өзүм жөнүндө, анан өзүм басып өткөн жолдун кээ бирки маанилүү деген эсептеген элементтерин бөлүшөйүн деген максатта бүгүн жолугушуп отурабыз. Көңүл буруп, сабыр кылып угуп отурганыңыздар үчүн тазим, чоң рахмат. Билем, кээде оңой эмес, 1 саат зумда бирөөнү угуп отуруш. Менин убактым бар дагы. Азыр Элжар мырза айтат эмне кылышыбызды. Суроо жооп болсо, мен даярмын. Чоң рахмет. Рахмат, Зафарбек мырза. Бизге чын эле суроолор келип атышат. Кээерки катышуучулар сизге ыраазычылыгын билдирип атышат, аябай сонун маалымат келди деп. Суроолорго өтсөк, ондо урматтуу катышуучулар, кээеркилер суроолорун эртерээк беришкен, балким өздөрүнүн суроолорун кайра микрофон ачып айтса, бирок мен окуп кете берейин. Мендаим Сатиева сурап жатат, саламатсызбы дейт. Стартапта сөзсүз жаңы идея же жаңы продукт болуш керекпи дейт. Азыркы учурда иштеп жаткан стартаптар же проекттер кайталанса болбойбу деп мындай суроосун бериптир. Буну мен дайым сиз ушул жерде болсоңуз, кааласаңыз ушу сурооңузду кайрадан тактап берсеңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз келиңиз. Мен өзүм 37 жаштамын, бирок менин 16 жаштагы кызымдын оюн айткым келди. Мен бул стартап боюнча, мисалы Ололо Хаус бар го, Юкрейт бар, билсеңиздер керек, Оштогу. Ошого эле окшош нерсени мен кызым дагы ачкысы келип атат, 16 жаштагы кызчы. Анан кайра ойлонот да, кайталанып калып атат, эмне деп коет элем, көчүрмө ошонтой болуп атат. Ошону кылсам кандай болот деп неме кылат да, айтат да мага дайымчы. Анан ошол боюнча сиздерден маалымат алайын дегеним. Ошол нерсени биз кайталабасак кандай болот, же баягы бирөөнүн укугуну, укуктук неме бар го, ошондо уурдап алган болбойбузбу деп суроо бердим. Эми бул суроонун эки тараптуу жообу бар. Биринчиси, бизнестер уже кайталанат. 100 жыл, 1000 жылдан бери кайталанат бизнестер. Google'га топ 20 идея десеңиз, Ололо Хаусқа чейин жасалган, мисалы үчүн, Smart Point Казакстанда толтура, эмечи, ал уникалдуу идея эмес. Бул бир тарап, бир жообу. Кайталаганда проблема жок. Экинчи тарабы бул суроонун, жанагы акысы модель деп атпайсызбы, эч нерсе уурдабасаңар, ортодо болгон идея патенти жок же бир уникалдуу бир нерсе болбосо эле, технология болбосо эле, аны уурдаганга келбейт. Бир эле негизги маанилүү жагы, бизде эле мен жасаган бизнес канча жылдан бери эметишет да, жасап түшөт. Бизде эле бул жерде ниша жана сегмент деп атпаймынбы, өзгөчө бул нерсе чынында эле суроо талап барбы? Анан ушул нерсе ишке ашабы? Эгер силер башкача багытта бир өзгөчөлүк киргизип, же өзгөчөлүк киргизбей эле ошол эле модельди иштете алсаңар, проблемасы жок. Мен Ололону айтайын. Ололо ачылгандан бери жакшы тренд киргизди. Бирок Ололого окшогон оңдогон эмелер ачылды да Бишкекте. Көрсө бизде бир жаман нерсе бар. Камок логикасы деп коем. Кошуна районда бир камок ачкан болсо, экинчи кошунасы карап туруп, мен деле камок ачышым керек экен дейт. Үчүнчү кошунасы да чуркап барып камок ачат. Эч кандай анализ жүргүзбөйт. Балким чындап эле ал районго 5 камок керек, балким 1 эле камок керек. Объем рыноктун жанагы эмесин караш керек, канчалык чоңдугунчу.
кардар барбы жетиштүү, негизи эле буга суроо талап барбы деп. Ошол мен Данияр Аманалиевдин айтканына жараша бир жолу сүйлөшкөндө, ошол ачылган All House окшош коворкингтердин 80% жакын жабылып калыптыр же өзүн актабай калыптыр. Демек, жетиштүү суроо талапты түшүнгөн эмес, анализ жүргүзгөн эмес. Ошол Instagram'дан, Facebook'тан Даниярларды көрүп эле ой сонун турбайды ача калган. Ачканда проблема жок. Чынында эле керекпи? Чынында эле ал бизнес идея туруктуу боло алабы? Айтып атпаймынбы? Идея өзү көп деле мааниси жок. Идеядан кийинки этаптар маанилүү. Идея ар кандай. Мен жөн эле жвачка сатам деген идея деле болушу мүмкүн. Бирок жвачка сатканда мен онлайн сатам, приложением болот, үйүнө чейин любой убакта жеткирип берем деген ошол процесстери, бизнес моделиңер болсо, анда ошол маанилүү да. Анда идея айтып атпаймынбы? Google'га топ 100 лучших идей мира деп жазсаңыз, аябай мыкты идеялар чыгат. Идеяны эми кыскача кызыңыз канча жашта билбейм, ошону түшүндүрүшүңүз керек да. Биринчи сен шашпа, анализдеп көр. Бир кичинекей нерсе рискке киргенде эле ишкерге жакшы, баягындай чоң рискке кирип алган менен кичине кыйнап коюшу мүмкүн акча жактан. Ошон үчүн ойлонуш керек. Чоң рахмат. Дагы бир суроом бар эле болор эле. Келиңиз. Ошо мына сиздерде ишкерлик окутабыз деп атасыз го. Мен мисалы Москвадан бытовой техника холодильниктерди доставка кылып ушундай иш баштагым келет да, өз негизинен. Ошол боюнча бирок менде толук маалымат же билим жок. Ал ошол боюнча окута аласыздарбы сиздер же бир бизнес план кылып барышым керекпи? Сиздерде кандай окутасыздар? Курулуш тармагы дагы мени көп кызыктырат. Үй куруу боюнча дагы. Зафарбек мырза, бул суроого кандай кылалы? Мен эле жооп берсем, так. Мен да эми сиз эми ошол бизнесиңиз кандай кылам десеңиз, биринчи бизнес айтып атканыңыз бул сатуу тармакта айтып атыпсыз. Бул тажрыйбаңыз барбы, жокпу? Бул деле чоң суроо. Анан кийин бизге катышып көрөйүн десеңиздер, албетте биздин шилтемелерге кирип, биз дайыма ушу кварталдык негизинде программаларды уюштуруп жатабыз. Ошого сизге ылайык болсо, албетте катышып кетсеңиз болот. Биздин шилтемелерибизди урматтуу катышуучулар, ушу peak.kg шилтеме менен кирсеңиздер, ошол жерде биздин социалдык тармактагы шилтемелер көп. Сизге жооп бере алдымбы мен да эми? Ооба, жакшы. Азыр да бир неме, ошол сизде ошол тармак боюнча тажрыйба барбы депчи. Мисалы мен өзү негизи бытовой техника боюнча иштейбиз, негизи кара соода сатабыз да. Контейнерде. Мен ошону контейнерде отурбай эле склад ачып туруп, складтан доставка эле кылып райондорго тараткан, ошол боюнча алып кетейин дегем да. Ошол нерсени ишке ашырганды бир аз ойлонуп, оюма жете албай атам. Бул эми базар изилдөө маселеси болушу мүмкүн. Канчалык ушу ар бир районго барып ачыш маселеси турат. Бул базар изилдөө маселеси биздин окууларда деле өтөт. Ошон үчүн бул суроолорго так ушу модуль боюнча, мисалы үчүн базар изилдөө же базар кандай болуш керек, кандай базарды караш керек, анализдеш керек болсо, ушул биздин окууларда өтөт албетте. Акыл, чоң рахмат. Бизде дагы суроолор бар. Сейил Акушева суроо берип атат. Бул мындай кызык суроо экен. Мисалы мен да швейный цех ачкым келет. Ошол боюнча грант алууга, проект жазуу үчүн тактап жатам дейт. Сиз айтпайсызбы, грант жана башка карап отурбагыла деп? Анда кандай кылыш керек деп? Сейил эже, сиз ушул жердесизби? Сейил эже бар экен. Акушева Сейил эже, келиңиз. Ушул сурооңузду бир тактап кетсек. Сейил эже бизди укпай жатат окшойт. Ондо башка суроолорго өтө берели. Урматтуу катышуучулар, кимиңиздерде азыр суроо болсо, колуңуздарды көтөрсөңүз болот. Анан мен сизди чакырам, микрофонуңузду ачып, сурооңузду берсеңиз болот. Мына биздин коллегабыз чатка жазып атат. Биздин шилтемелерибиз бар. Ушул шилтемелерди өзүңүзгө бир сактап алсаңыздар, ошого киргенде биз жөнүндө көп жакшы маалымат бар. Дагы ушу биздин программалар, жаңылыктары, башка дагы биздин вебинарларыбыз дагы ушул жерде жаңылык катары чыгып турат. Кимиңиздерде суроо бар? Урматтуу катышуучулар, келиңиздер. Колуңуздарды көтөрүп, сурооңузду берсеңиз болот. Бере берсем болобу? Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, Айдана Бектуранова, биздин жаш ишкер программанын катышуучусу. Сизге сөз. Эң сонун вебинар болду, кызыктуу, анан бүгүнкү учурда актуалдуу биз үчүн. Менде дагы азыркы учурда ошол жеке ишкерлик менен стартап түрүндө иштеп жатам десем болот, жаңы баштагам. Анан менде болсо в розница сатам айымдардын кийимдеринчи. Анан онлайн сатууда кандай дагы кайсыл сайттардан окусак болот? Мен да сиз айткандай баягы YouTube каналдарда отуруп аябай көп окуйм ушу сатууну жакшылап өздөштүрсөм депчи. Анан сизде дагы ушул тарапта тажрыйбаңыз абдан көп экен. Анан бизге ушул билимиңиз менен дагы бир ирет кыскача айтып берип койсоңуз деп, анан китептер менен да бөлүшүп койсоңуз абдан жакшы болот эле. Чоң рахмат. Чоң рахмат Айдана сурооңузга. Зафарбек мырза, сизге сөз. Бир эмен издеп атам. Азыр тапсам жөнөтүп коем. Негизи онлайн сатуу боюнча кийим өзгөчө. Кийим деле эмес, баарын эле мен предыстория менен айтып берейин. Неме биз бир жылы $500 төлөп Amazon'до кайтып сатса болот деген неме өткөнбүз да, семинар онлайн окутуу. Досум экөөбүз. Көп жыл болду. Мен пайдаланбадым, себеби башка иштер менен досум пайдаланды. Дропшиппинг деп коет. Башка сайттан сатып алып эле Amazon'го жайгаштырып туруп, ортодон акча кылмай да, мындай ортомчулук. Аябай сонун схема экен. Жакшы мындай старт алып иштеп көрдү да досум ошол жылы. Кийин ал деле Magic өзүнүн тармагына кирип кызыкпады, бирок бир жылда эле жакшы эле бюджет неметти тапты да, акча тапты. Азыр эми Amazon сөзсүз түрдө актуалдуу, AliExpress деген эмелер, бирок биздин регионго жакын болгон, азыр мүмкүнчүлүктөр жакшы ачылган. Wildberries, Озон жана Lamoda 3 сайт бар СНГда. Мен ойлойм актуалдуулугу азыр максималдуу пикте да, азыр кириш керек баштаганда, себеби ал жакта история керек, карточкалар болот өзүнчө, аны өнүктүрүш керек, продукт эметиш керек. Бир жылда адашпасам 500 миллиард рубльга чейин соода болоптур да кийим боюнчачы Wildberries'те. Элестетип көргүлө. Бул 500 миллиарддын аябай чоң долясы бул Кыргызстандан өндүрүлгөн продукцияларга да туш келген да. Ошон үчүн биз эми мен өзүм өндүрүшчү катары ал жакта эметебиз, клиенттерибиз көп эметет. Бирок мен көп топ 200 сатуучулар тааныйм, топ 2000ге кирген сатуучулар тааныйм Wildberries'тен. Миллиондогон бюджеттер менен иштейт. Кыргызстандан да иштегендер бар. Мен бир ссылка издеп аткам, бир телеграмы бар, аябай мыкты бир тренер тапкам. Мен бир эжем да кызыгып аткан, ошого тагып бердим эле, украиналыкпы же россиялык. Бул баягы каяктан окуйт деген жөнүндө айтып атпаймынбы? Биринчиси практика, кире бериш керек, коркпой, Wildberries'тен катталып, эрежелерин окуп, кандай кылыш керек. Биз өткөндө ошо Wildberries жөнүндө ачык тренинг өткөнбүз, эми семинар, ишекте өзүбүз эле кызыгып. Аябай көп киши, 100дөгөн киши кызыгып каттоодон өттүр. Биз эми зал, кичинекей зал алганыбыз үчүн 30-40 кишиге өткөрдүк. 2 саатта суроолор толтура, документтеринен баштап кайтып оформлоо, аябай эмелер көп да, ызычуулары көп, кичинекей майда чүйдө детальдары көп. Мен ойлоп атам, ошо Wildberries'те соода кылса, биздикилер, ишкерлер, ошол жетишпейт, ошондой менеджерлер. Бул эми өндүрүштүн да кереги жок ал жерге. Ошол үчүн жана буга чейин деле жана эреже суроо сурап анан жооп бербей койду го. Мисалы үчүн каяктан өндүрүш баштайм деп. Өндүрүштү башташ үчүн биринчи сатып коюш керек. Чоң канал сбыта табыш керек. 7 октябрь Бишкекке эме келет. 200 ошо Wildberries'те соода кылган эң мыкты сатуучулар келет. Алар өндүрүш издеп жүрүшөт. Өндүрүш таппай жүрүшөт, жакшы өндүрүштөрчү. Заказда кааласам бөлүшөм, даже бөлүшкөнгө жалко эмес да. Аябай көп, бирок демек алар наркы жагынан отуруп көбүрөөк пайда көрөт. Бул очевидный факт. Ошон үчүн ошол жактан үйрөнүп, мыкты адистер өнүксө жакшы. Анын ошо нитология деген сайт бар. Курстары жакшы алардын. Эме жана бизнес молодость, лайк центр деген бар, алардык по-моему анча жакшы эмес, орточо. Ошо Telegram бир жеке бир мыкты тренинг, точка развития дегенди издеп көрсөңүз дагы, ошо үчөөнү эстеп атам, ошо точка развития маркетплейстер боюнча эң мыкты менин көзөмөлүмдө иш алып барып атат да. Бир миллиардер менен партнер болуп, алар аябай масштабный, ошолор алып келип атат как раз эмелердичи, өткөндө да алып келишкен. Сонун эмечи багыт. Маркетплейсте негизи эле базарда бул эжеде эме сатам деди го, техника. Ал эжеде эле ошо техника, бытовой, домашний техника, сөзсүз түрдө кийим эмес.
любой нерсе сатылат да ал жерде. Просто стратегия, туура ал жерде жакшы аналитика. Мен башынан бери айтып келаткан нерселер ошол жерде бар. Аналитика, статистика баары ошол Wildberries берет. Эмнени сатсаң болот, эмнени сатсаң күйөөсүң деп базарда деле анда албайсың. Ошон үчүн нитология, точка развитияларды Инстаграмдан, Гуглдан издеп таап, катталып, бекер курстар да бар алардын. Бирок жакшы билим, жакшы экспертиза арзан турбайт. Көп акча төлөгөнгө даяр болушуңар керек. Эми бул өзүңөргө инвестиция да. Университетте 50 000, 30 000 4 жыл төлөп эч кандай билим алгандын ордуна ошондой точка развитияга 100 000 рубльга, мен азыр реклама кылган жокмун эч кандай. Мен билгенимди айтып атам. 100 000 рубль аябай, ошол нерсе үйрөнүп алсаңар, аябай өзгөчө билимдер болот. Бирок андай компанияны кимден сатып алганды жакшы тандаганды билиш керек. Кээде мындай схемалар да көп да, 100 000 алып коет, анан жөн мен азыр айтып берген нерселерди айтып берип коет да, жөн үстүртө элечи. Андайга да туш келип калбаш керек. Конечно, андай курс өтпөй деле өзүңөр 1 жылда ага жетишсеңер болот, ал билимди ала аласыңар. Убакыт өтө маанилүү да. Жоготкон убактыңарда балким упущенный прибыль болот. Ошон үчүн жакшы ойлонуш керек. Андай мүмкүнчүлүктөр көп, Google'дан издесеңер эле табылат. Жакшы тандап, электен өткөрүп, бир курс өтсөңөр уже бир экспертиза пайда болот. Бирок курс өтүп эле курстан курска эле секирип өргөн деле начар бир стратегия жашоодо. Бир курс өттүңөр, мисалы бүгүн мени уктуңарбы, ошонун бир-эки нерсесин кылып көргүлө. Эң жакшы мектеп бул, кылып айтып атпайм мен баягы биринчи 4-5 жылым MBA алдым да, жашоо өзү мага MBA берип койду. 20 000 футболка колумда кармап отуруп ыйлап отурганда бул MBA'нын эң чоң эмеси да, сабагы. Ошон үчүн жашоо деле жакшы MBA, бирок чоң рисктерден алыс болуп, рисковать эткенди үйрөнүп, баланс кыскача. Кечиресиз, дагы бир суроо. Сиз айтпадыңызбы жана футболка алып анан кийин өзүм кайра анын өзүнүн баасынан дагы арзан сатканга туура келди депчи. Ошол сыяктуу менде дагы болот да, мисалы бир костюм же болбосо пиджак 2-3 алса, анан дагы бир 4-5 калып калышы мүмкүн, ушундай калып калат да. Анан ошол товарларымды мен баягы өзүнүн баасында дагы кээде сатыш керек болуп калат да. Анан кийин же болбосо андан да арзан сатканга туура келип калат. Анан кээде мисалы базардан алып келип, анан сатып аткан учурумда кайра базардан дагы бир карап коеюн деп бир жумадан кийин барып карасам, анан баасы болсо меникинен дагы бир 200-300 сом кошуп эле мындай чоң товарларга көбүрөөк кошулат эмеспи? Анан арзан сатып атышкан болот да базардачы. Ошол убакытта мен акчамды чыгара албай калам да. Анан кандай иш кылыш керек онлайндачы, ошону жакшы түшүнө албай атам да. Онлайнда ошол онлайн жакшы тарабы сизге аналитика берет. Кайсы продуктка акча салыш керек, кайсы продукттан алыс болуш керек дегенчи. Бул эң биринчи чоң бул аналитика. Сиз айткан эми өз баасына деле сатышат, даже Wildberries андай сатылат. Проблемасы жок. Главное сиз чоң картинаны жоготпош керек. Өзүңүздүн жана салган акчаны актып алсаңыз, калган неликвид деп жана аутлеттерди саткандай эле минималь скидка менен дагы кошумча акча чыгара алыш үчүн. Ар бир изделиядан эмес, ошо партия менен эсептеш керек, бул эми жөнөкөй эмес. Бирок маанилүү болгон товарга спросту жакшы сезе билиш керек да, бул аналитика плюс интуиция. Дордойдо отургандар эмне себептен аябай молодецтер. Алар себеби жүрөгү менен сезет да, кандай товар эмки сезондо өтөрүнчү. Эми жүрөгү менен сезет деген алар бир өйдөдөн түшкөн бир күч эмес, просто алар аналитиканы мындай аң сезимине түптөлүп калган да. Алар жылдан жылга клиент менен сүйлөшөбөр, күндө канча клиент менен сүйлөшөт. Мондай товар өтпөйт, бул кайсы өтөт, кайсы өтпөйт, кандай тканьдан болуш керек, баарын билишет. Себеби алар мындай естественно аналитика кылып калган да, өздөрү билбейт аналитика кылганчы, билет может мындай базарда кылып калган. Ошол нерсени Wildberries профессионалдуу версиясын берген да. Бул жерде сизге алдын ала даже эмелер бар. Сатып алсаңыз болот ал маалыматтычы. Amazon'da бар, Wildberries'te топ сатылган 100 продукт. Amazon'da эмне экенин билесиңерби? Жана иттер ойногон оюнчуктар экен. Эң көп сатылган продукт Amazon'da. Жана кичинекей мягкий игрушкалар экен да. Себеби ал продуктты саткандар 100 000 деген продукт сатат экен да. Кытайдан заказ берип туруп эле Америкада сатып берет. Америкада эң чоң сатылган, көп сатылган продукт ошол экен. Эмеде Wildberries'te кийим жагынан жана двойкалар, трехниткадан жана трикотажный двойкалар капюшондо жүрбү. Бизде эле тигер ушундай. Ошолор эң көп топ сатылган да бир. Акыркы айдан 100 миллиондук сатылды. Ошондой общий статистикалар бар. Ошолорду изучать этип, демек эл жин эмес да. Демек көп киши сатып алса, значит буга спрос бар. Значит менин клиенттериме да жагат деп. Сиз даже Инстаграмда сатсаңыз деле, сиз берки жактан аналитика алып туруп, 100 миллион деген аналитиканын негизинде өзүңүздүн 10-тугунузду, 100-тугунузду дегиздеп деле сатсаңыз болот. Себеби аналитика мындайды кабыл алыш керек да, статистика, маалымат алдабайт эч качан. Биз аны кантип өзүбүзгө интерпретация кылганыбыз маанилүү.
кантип мен пайдалана алам деген мааниде да. Мен бул нерсени бир 10 мүнөттүк жоопто айта албайм, бирок ошол навыкты, ошол өнөрдү өздөштүрүшүбүз керек. Адашасыз, акча жоготосуз, ал проблема эмес. Чоң картинаны жоготпой кете бериш керек. А так продукт тандоодо сизде проблема ошол болуп атат. Сиз туура эмес продукт тандап атасыз, туура эмес модель колдонуп атасыз. Башка нерсе, башкача модель кылып көрүңүз. Балким предзаказ менен иштеп көрүңүз. Мен мисалы үчүн азыр эле иштеп калдым, көп жылдар предзаказ менен эле иштечимин да. Себеби мен ал рисктен интуициям жок эле, коркуп, мен аванс албай, 100% аванс деле азыр эле кичинекей заказдар болсо 100% аванс алмайын иштебейм. Ал уже гарантия да. Заказың гарантированный, акчаң гарантированный, жөн эле керектүү нерсени алып келиң, сатып болсун. Байерлер бар, байер деген кесип бар. Бул Турциядан, Кытайдан сага керектүү товарды сатып алып келип берет өзүнүн комиссиясы менен. Ошондон акча кылышат. Балким ошондой нерсени иштеп көрсөңүз, тажрыйба алыш үчүнчү. Азыраак акча табаттырсыз, бирок тажрыйба көбүрөөк. Тажрыйба эң маанилүү нерсе да, бул эң чоң ресурс. Чоң рахмат, Зафарбек. Бизде керекli катышуучулар сурап атат, мына Гүлжан Абдыкеримова жана Бекзат Келдибеков бул видео вебинарды записи болобу дейт. Ошого кантип көрсөк, дагы бир сурак кайталап кетсем, биздин шилтемелер берилген чатта, ошону өзүңүздөргө сактап алсаңыздар, мына биздин YouTube каналга дагы кирип туруп мындай подписаться этип койсоңуздар, каттоодон өтүп, ошо сиздин видеолор чыкканда сизге айтып турат. Сизге Айдана Бектурган чоң рахмат деп атат. Бизде дагы бир мындай кызык суроо пайда болду. Так, ошо суроону бир таап берсем. Так, хорошо. Бул жерде бул суроону таап албай атам. Ондо урматтуу катышуучулар, колуңуздарды көтөрүп сурооңузду берсеңиз болот. Гүлжан колун көтөрүп кайра түшүрүп койду. Гүлжан, сиз сурооңузду бергиңиз келсе, келиңиз. Саламатсыңбы, Элдияр? Гүлжан, саламатсызбы? Жакшы. Кандайсыз? Зафар, саламатсыңбы? Бүгүнкү сабак аябай жакшы сабак болду. Мен жарымынан кирип калдым, кире албай атып. Анан аябай менин темама жакын экен, ошондуктан прямой эле сурап алайын деп аттам. Сурап алсам болот да? Конечно. Мен жаңы баштап жүргөм, анан цехти өзүм үйүмө жаңы ачтым. Анан азыр мындай үйүмдө 5-6 машина бар. Ошол 5-6 машина деле сиз айткандай, көбүнчө надомдор менен иштеп атам. Жакшы тигүүчүлөр көбүнчө эле үйүнө четырёх нитка, примустрочка алып эле үйүнө отуруп алыштыр. Азыр көбүнчө ошондой адамдар менен иштешип атам. Ошондо технолог бир аз кыйын болуп калып атат да, үйгө алып келгенде контроль кылып ушинтип. Анан мен кантип команда түзсөм болот, ушул надомдор менен кантип договор түзсөм болот. Ошол мага кызыктуу болуп атат да. Неделясына Гүлжан эже, байланыш начар болуп чыгарып атабыз да азыр. Усулга тип. Азыр эмичи? Эми кичине туруктуураак келиңиз. 1000 деп айтып аткансыз. Ошол биз жумасына 1000 штуктан заказчиктин заказын аткарып чыгарып берип атабыз. Ошо 1000 штукту мен надомдорго берип, чуркап, кыйналып дегенде үйүбүздө болбогондуктан ошентип иштеп атабыз да. Ошого менде мындай суроо пайда болуп атат. Мен кантип надомдо отуруп иштеп аткандар менен договор түзсөм болот? Үйгө келгендерди кетирбей кантип кармап, кантип команда түзөм деген суроону бергим келип атат да. Ошол надомдорду деле өзүмдүн командам кылып, постоянный кылып алыш үчүн мен кандай аракеттерди жасасам болот? Заказдарым көп, менде кызматкер жетишпей кыйынчылык болуп атат азыркы учурда. Бир заказдан, бир изделиядан канча акча калат эже? Так, 30-40 сом. Бул аз да. Аз, бирок базарда баа ошондой экен да. Ооба. Негизи мен сиз башында укпай калдыңыз, мен ушул жөнүндө айткам. Негизи базарларга иштеген биз деле көп жыл иштедик. Биз токтотуп койдук да, себеби 30-40 сом мен айткандай эле 10 сомдон 50 сомго чейин көп калбайт да. Эгер сиз аларды бир цехке отургузуп, светин төлөп, анан тияк бияк кылсаңыз, бул акча жакшы үй өзүңүздө экен да. Если арендада отурсаңыз, такыр өзүнүн
актабайт эле да. Ошон үчүн ошондой эме бар, нюанс. Бул 30-40 сомдук эме менен сиз надом менен иштей бергениңиз сизге азыр выгодныраак да. Бул бир чоң эмесичи. Экинчиси, то есть азыр сиз надомду отурганга аракет кылган сизге нерентабельный. Ал башка суроо, уже экинчи суроо. Биринчиси эме да, ошол биринчиден заказчикти биз мисалы үчүн бир изделиядан азыр жок дегенде 200 сом калбаса бизге не интересный да. Бизге нерентабельный заказ караштырбайбыз. Ошондо гана аларды кызыктырып, аларды алып келип эметсе болот. Как бы аларды кызыктырып 30-40 сом менен көп, эми акча да көп фактор. Эми сиз аларга шарт түзсөңүз болот, ал акчадан кийинки келген нерселер да, биринчи акчасын бекемдеп, анан калганы. Поэтому сиз просто жакшы бир сотрудник алып, жашыраак, может машинасы менен же райондо эметкен надомдордун эмесин, бул деле жаман модель эмес, базарга иштегенде надомдордун санын көбөйтүп, үйрөтүп. Дагы бир эме бар, үйрөнчөктөр. Сиз ошо машинкаларга үйрөтүп, операцияга бөлүп, өзүңүз тиктирсеңиз болот. Алар сфераны билбеген. Бирок алар деле үйрөнүп алгандан кийин надомиться болот да. Ошондой нюанс. Ошондой болуп атат. Ошондой болуп атат. Бул эже бул бузулбайт, бул сфера 30 жылдан бери ушундай. Мен бул нерсени уже көрө берип, ошон үчүн булдан алыстап качтым да. То есть сиз айткан проблема бул Бишкекте деле бар, Ошто деле бар, любой жерде бар да. Ошон үчүн сиз аларды заставлять этип, отур деп бир эме таба албайсыз. Потому что договор кыла албайм алар менен, Жок, постоянный меники гана болсун. Сиз бул тыйын маселеси да. Сиз бүгүн заказыңыз токтоп калат же азыраак эметип калат, башка бир заказ көбүрөөк берип коет, ал кетип калат, ал эркиндигин жоготкусу келбейт да. Эркиндик маселени кантип чечсек болот анан? Заказчикти алмаштырыш керек, өсүш керек, өзүңүз компетенция биз басып өткөн жолго түшүшүңүз керек дегенде, кыскача. Эми бул аябай татаал жол, бирок түздөн түз заказчиктер эмес. Келген заказыңыз жок дегенде бир изделияңыз $1 көп алып келип башташ керек. $1 деген 80-90 сом. Уже бул серьезный акчалар. Ал биринчи. Экинчи, базарлардан иштегенде акырын токтото бериш керек. Сразу токтотпойбуз. Биз деле 1-2 жыл базарлар менен иштешип, мындай переходду акырын кылдык да. Себеби швеялардын швейныйда максат постоянно жумуш болуп туруш керек. Жумуш бере албасаңыз швеяңыз кетип калат. Швея сиздин кулуңуз эмес же сотруднигиңиз эмес да, алар сиз дельный иште. Алар деле сиздин партнерыңыз сыяктуу. Мен айтам, ар бир швея биздин партнерубуз да. Ошон үчүн акырындык менен чоң заказдарга чыгыш керек, серьезный заказдарга. Бир изделие, ушуну эстеп калыңыз. Эми бул аябай кеңири чоң суроо да, бул отдельный бир 4-5 сааттык семинардык суроо да, сиз берген суроо. Бирок кыскача сабагыңыз болобу анан? Ошол билбейм, биякта Элдияр мырзалар, Антон мырзалар айтып атат, швейный жактан деле бир нерсе кылалы деп. Балким бир нерсе чыгар. Өзгөчө Антон мырза менен сөзсүз керек. Балким болот. Эми кичине вакыт тартыштыгы эмеде, биякка даярданыш деле аябай вакыт тартыш болуп, араң эметтик, жумуш көп болуп. Бирок мен жакшы көрөм, мындай бөлүшүп эметкенди аябай жакшы көрөм. Мындай да, Гүлжан эже, эмени эстеп калыңыз. Жок дегенде жакынкы 3-4 айда, азыр сезон токтотот, бирок $1 чыгышыңыз керек да, сиз 30-40 сомдончу. Кантип чыгасыз, уже сиз уже өзүңүздүн талантыңыздан, өзүңүздүн менеджердик жанагы эмеңизден да зависит. Ошондой биз анан дагы сиз азыр 1000 штук дегениңиз Blue Sky көйнөк эмне тигесиз азыр? Футболка. Мен двойка, трёхнитка тигип атабыз. Эми двухниткага өтөбүз, заказчиктерибиз ушундай. Ал боюнча деле бир жооп айтып коеюн. Мисалы үчүн трикотаж да, полный футболка, көйнөктөр. Эмне биз андай такыр тикпейбиз да. Себеби андан тыйын аз калат. Биз себеби жаныбызда Өзбекстан бар. Өзбекстан пахтасынан баштап нитка, полотно изделиясына өзү чыгарат. Биз алар менен конкурент боло албайбыз да бул секторда. Это факт. Ошон үчүн бул секторда кандай изделия тигиш керек? Биз Өзбекстандан конкуренция утуш үчүн сложный изделия тигиш керек. Куртка, пальто, тренч. Биз мисалы только ошондой верхняя одежда тигебиз да. Бул изделиялар тигиш аябай кыйын. Оңой эмес, аябай кыйнайт. Бирок швеялар ошого көндүрө алсаңыз, гарантия берем, минимум 150 сом калат өзүңүзгөчү. Бул бирок жакшы технолог керек, швеяларды көндүрүш керек. Андай оңой эле трёхнитка, двухниткадай тигилип кетпейт. Ушундай нюанстар бар да. Биз ушу, по-моему, акыркы 2-3 жыл болду, такыр тикпейбиз оңой изделияларчы. Себеби өзүн актабайт да. 10.000 штук тиксең да өзүн актабайт, 20.000 штук деле ошол эле 30 сом калат. А мен 10.000 двухнитка, двойканын ордуна мен 1000 штук пальто тиксем, ошол эле акча да. Зато изделие аз. То есть ошондой майда чүйдө нерсе менен сиз Лавафого же бир жака жазыңыз, мен пальто тигем деп.
пальто тиктирем дегенде эле кайрылат. Анан баштап коюңуз. Акырындык менен башташ керек. Бекер институт бул жака көп акча салыштын кереги жок. Сиз Лалафого объявление кыласыз, пальто тиккен цехте. Бирок буга чейин пальто тиккенди үйрөнүп алышыңыз керек да жакшы. Нюанстар да бар, заготовкасы бар, там айда чүйдөлөр көп. Рахмат Жон. Чоң рахмат Зафарбек, сизге да Гүлжан эже чоң рахмат. Урматтуу коңшулар, бизде где-то 7-8 мүнөт калтат. Бизде 2 суроо маанилүү бар. Зафарбек мырза сизден сурап атышат. Сиз менен жекече байланышса болобу, ооба десеңиз ондо телефонуңузду чатка ырытып койсоңуз болобу. Анан дагы бизде Айгүл Таракул кызы жазып жатат. Команда боюнча мен өзүмдүн командамды жакшылап түзүп ала албай жатам дейт. Канткенде мыкты команда түзүлөт. Балким бул жерде сиз жарым-жартылай жооп бердиңиз, Гүлжан эже ушундай суроого да берип аттыр эле. Команда тууралуу өзү бул тигүүчүлүк тармакта кыйын нерсе окшойт. Ондо сиз кандайдыр бир кыска нуска бир сунуштарыңыз болсо айтып кетсеңиз рахмат. Эми айтат, аябай бул деле кеңири суроо, бирок мындай кыскача эми сиз баягы акчадан сырткары бир баалуулукка байлашыңыз керек да, өзүңүздүн идеяңыздычы. Узак мөөнөттүк өзүн себеби командада кантип өсөт? Өзү өсө алам, өсө албайм деп карайт да адамчы. Мен бул жерде ошол швеядан жогору кетпей, ар бир адамдын өзүнүн жеке амбициясы бар, өзүнүн кыялдары бар. Сиз ошол адамдардын, командадагылардын кыялдары менен сиздин максаттарыңыз дал келиш керек да. Бул дал келтириш аябай кыйын. Кыскача жол ушундай. Аларды сезе билип, сүйлөшкөндө, жумушка алганда кандай максаттарың бар, эмнеге жетишкиң келет, сиз менен чогуу өсүш керек. Дайыма сиз шеф, алар колуңузда кул болгон модель Советский Союзда калды да, чынында эле калды. Өнүкпөгөн өлкөлөрдө калды. Азыр баары эле технология өнүктү, баары эле Facebook, Instagramда отурат, интернетте отурат, окуйт, баары эле Илон Маск тааныйт, баары Марска ракета учургусу келет. Ар бир адамдын амбициясы бар. Ошон үчүн алар менен дал келиш керек, ачык айкын болуш керек. Сизден коркпош керек. Айтып атпаймынбы, теңме-тең равный партнердой болгон эмени бере алсаңыз, бул аябай кыйын. Мен азыр оңойдой айтып атам силерге. Мен өзүмдө деле ушул эле проблемалар бар. Чечип нерсе кылып жүрөбүз, бирок бул чоң жумуш да, аябай татаал жумуш, бирок ушуну чечкен адам, демек ишканасынын бир чоң бөлүгүн чечкен болот да. Себеби командадан көп нерсе зависит. Эң көп нерсе зависит да. Ошо кыскача ушундай. Чоң рахмат Зафарбек мырза. Биз сиз менен бир дагы байланышсак, бизде бүтүрүүчүлөрдүн арабызда тигүүчүлөр бар. Анан ошолордо биздин борбордун алкагында дагы ментор деген бир программаны алып кетели деп атабыз. Ошого сиз менен бир жекече дагы байланышсак, ошо мүмкүнчүлүк болсо биздин Кыргызстандын жарандарга дагы бир ментор болуп, мындай сунушуңузду берип турган мүмкүнчүлүк биз дагы түзүп берели сизге. Ондо урматтуу катышуучулар, дагы суроолор барбы, жок болсо ондо мен бүгүнкү ушу биздин вебинарыбыз уюштуруучуларга дагы биздин конок спикерге Зафарбекке чоң ыраазычылыкты билдирип кетет элем. Анан ушу акырында сиз өзүңүз бир каалоолоруңуз болсо биздин катышуучуларга сизге сөз берейин. Рахмат. Баарыңарга чоң рахмат. Эми каалоолор ушул, мен айтып атпаймынбы, мындай терең ойлонгомда кандай бир жашта, бир 22-23-төрдө мен эмне кылгым келет жашоодо депчи. Адам куткарып, жанагы эмелерди жүрүп миссия кылгым келет да, бирок бир эффективдүү жолун табыш керек. Саясатка көп эметчи, депутат болуш керек, мындай көп эмелер бар го мындай. Мен ойлодум да, ал жака барса эмне өзгөрмөк? Себеби адамдын курсагы ач болсо, билими жок болсо, ушундан эң кыйналган өлкө ошондон өнүкпөйт депчи. Ошон үчүн миссия катары ушу ишкердикке силер деле ынанып, ишенип, ушуну миссия кылсаңар, мен оюмча биз көбөйсөк, ушундай адамдар ишенгендер. Бат эле өнүгүп кетебиз. Кийинки мен 2 балам бар. Мен алар жакшы, таза, ачык айкын, өнүккөн коомдо жашасын дейм да. Анан бизнеске акча кыла коеюн деп киребиз, курсак тойгузалы деп киребиз, бирок андан дагы жогорураак турган бир баалуулуктарга байласак өзүбүздү. Бул айтып атпаймынбы, кайра эле мындай абстрактный идеядай угулат, жанагы форумдарда айтылчу нерседей угулат, бирок чынында эле мен ушуга ишендим да, аягындачы. Көп китептер окуп, эмнеге бул миллиардерлер ушундай нерселер жөнүндө жаза берет деп ойлонор үчүн. Ошон үчүн каларым ошол, ушуга ишенип, буюрса ишкердикти миссия кылып койсоңор, сөзсүз түрдө бүгүн уккандардын
көпчүлүгү миллиардер болсун, единорог стартаптарды чыгарсын деген мындай үмүт менен, каалоо тилек менен бүтүрөлү бүгүн. Баарыңарга рахмат. Мен WhatsApp номерімді калтырып койдум. WhatsApp калтырган мага оңоюраак экен да, кээде звонокторго жооп бербей калам. Ушул номерден байланышып, суроолор болсо, бир кандайдыр кызматташтыктар болсо, дайыма ачыкпыз. Ал жактан проблема жок. Байланышып, балким дагы пик менен чогуу ушундай эмелер уюштурсак, кездешип, жолугушуп каларбыз. Чоң рахмат. Элжар мырза, силерге да чоң рахмат. Аябай жакшы модератор экенсиз. Чоң рахмат, Зафарбек, чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, ушу бүгүнкү биздин вебинарыбызды видеону дагы көрсөңүздөр болот. Биз сиздерге дагы бир жолу биздин контакттарыбызды, биздин шилтемелерди калтырып кеттик. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге ийгилик, Зафарбек мырзага дагы чоң рахмат. Ушу менен биздин вебинарыбыз бүттү. Рахмат, жакшы калыңыздар.